Арбаңыздар, ардактуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо белгилүү жазуучу Көчкөн Сактановдон «Маркумдар үнү» романын улантып окуйбуз. Кезекте 3-чү бөлүм. 1939 жылы кыргыз адабияты менен көркөм өнөрдүн Москвада өтүүчү декадасына байланыштуу Кыргыз эл комиссариаты мени Фрунзеге чакырып алды. 5-курсту бүтпөй 4-курста окуп атканымда Фрунзеге келип түштүм. Ал окул тосуп алды. Ал күнү аныкына жатып алып, эртеси Сүрөтчүлөр союзуна келдим. Сүрөтчүлөр союзу деген гана аты болбосо, имараты а кезде жок эле. Семен Афанасьевич Чуйков Сүрөтчүлөр союзунун төрагалык милдетин Алексей Евдаковго өткөрүп берип, өзү баш байчасы менен чыгармачылык ишке өтүптүр. Евдаков Алматыда туулуп өсүп, 1931 жылы Москвадагы жогорку көркөм техникалык институтун бүтүрүп, 36 жылы Фрунзеге келген экен. Пейзаж, портрет жана жанрдык картиналардын устаты экенин жакшы билчүмүн. Бир үстөл араң баткан кичине бөлмөдө Чуйков экөө отурган экен. Чуйков мени көрө коюп: «О, Москвич, кел. Жакшы келдиңби?» деп жылуу тосту. «Кандай?» «Жаман эмес. Чакыртыпсыңар, келдим». Владимир Образцовдон кийин эле менин устатым жана кадыркеч жердешим Семен Чуйков болчу. Чуйков 1902 жылы Пишпекте аскер кызматкеринин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Балалык кези кыргыз жана казак балдардын арасында өтүптүр. Чүкөнү жакшатчу. Кайсы бир кыргыз досу аны жаш кезинде тамашалап Чуко деп атачу. Семен Чуйков чыгармачылыктын түйшүгүнө өтө эрте аралашкан. Жакырчылыктын, ачарчылыктын кедерин ал дагы кенедейинен өтө тарткан. 20 жылдары Ташкентте сүрөт окуу жайын бүтүп, кийин окуусун Москвадагы атактуу Фтемасфтейнде улантып, аны аяктаган соң Ленинград шаарында сүрөт окуу жайында окутуучулук кылат. Алыс жүрсө дагы эл жерин жаадыдан чыгарбай, кыргыз адамын, кыргыз жерин дайыма тартып жүрөт. Ушундан улам элдин салт санаасын, жердин жылуу демин, жылаңайлак табаны менен көөдөк кезинен өтө эрте сезген аны кыргыз сүрөт өнөрүн өркүндөтсүн, пайдубал негиздесин деп Москвадан туулуп өскөн Кыргызстанга жиберишет. Ушуга байланыштуу ал 1933 жылы түзүлгөн Советтик Сүрөтчүлөр союзунун Кыргызстандагы уюштуруу комитетинин төрагасы болуп шайланат. Москвада жүргөн кезинде эле ал эл агартуу комиссариатында музейлер бөлүмүн жетектеген эски большевик Феликс Кондун жардамы менен Третьяковский галереясынын кызматкерлерин көндүрүп, алардан алыскы Кыргызстандан али карманарга эч нерсеси жок куралаккан сүрөт галереясы үчүн Фробель жана Савсаров сыяктуу классиктердин картиналарын бөлдүрүп алып келип, республиканын сүрөт өнөрүнүн болочок негизин түзө баштайт. Мына ушул Чуйков мени жылуу тосуп, бет алдымда турду. Чакыртып алганыбыздын себебин билерсиң. Эмдиги жылы Москвада кыргыз адабияты менен көркөм өнөрдүн 10 күндүгү өткөнү жатат. Ушуга байланыштуу Москвалык театр сүрөтчүсү Яков Зиновьевич Штоффер чакыртылды. Экөөңөр Алтын кыз спектакли менен Токтогул операсын жасалгалайсыңар. Ойлонуп калдым. Кызык, бу жерде менден башка деле сүрөтчүлөр бар эле го. Бир жыл калганда окуумду бүтүрө койбой чакырып алгандарын эмнеси? Эмнеге ойлонуп түштүң? Бу жерде Штоффер менен иштеше турган менден башка деле сүрөтчүлөр бар эмеспи деген турасың го. Деймант, Тюринди деле чакыртып алмакпыз. Бу жерде Евдаков, Игнатьевдер деле бар. Бирок Москвага Декада республиканын атынан, кыргыз элинин атынан улуттук театр сүрөтчүсү катары өзүң барышың керек. Кандай дейсиң? Кандай демек элем? Эгер республиканын, биздин улуттук маданиятыбыздын кызыкчылыгы, намыс ариет үчүн болсо, анда эмне демекмин? Албетте, туура демекмин. Ишти дароо баштоо максатында Штоффер менен кездешип, аны менен таанышууга жөнөдүм. Кыргыздын театр декорация өнөрүнүн калыптанышы дал ушул Яков Штоффердин ысымы менен башталат. Ал келгенге чейин профессионал театр сүрөтчүсү бизде деги болгон эмес. Яков Штоффердин театрда кызуу иштеп жаткан жеринен жолуктурдум. Аты жөнүмдү айтып,
Өзүмдү тааныштырганымда колундагы кыл калемин кое салып өйдө болду. Айтиев. Кел. Сизди Фрунзеде менчелик эч ким күтпөсө керек. Анын өтө кичпейил жана жөнөкөйлүгү мага бара-бара өзгөчө жакты. Айрыкча Алексей Евдаковтой сынап тиктебей, кичине эле кемчил жагыңды байкап калса, сыртынан же ичинен чырт этпей сүйлөп атканда сөзүнүн маани мазмунуна өтө берилип, көздөрү жадырап жайнай түшүп сүйлөйт экен. Кыргызстан өкмөтүнүн чакыруусу боюнча келип иштеп аткан венгриялык белгилүү сүрөтчү Бела Уитс жана Кыргызстанга өз каалоосу менен келген дагы бир венгриялык скульптор Ласло Мессарош жөнүндө ал мага узак сөз кылды. Маданияты эми гана тамтуң өсө баштаган биздин республикага Москвалык эле эмес, венгриялык таланттуу адамдардын келип башоту менен иштеп атышы ичимди жылытты. Интернационалдык милдет, достук а кезде дуулдап алуу алып турган кез. Болбосо Бела Уитс же Ласло Мессарош үчүн биз кимбиз дагы, биз үчүн алар ким? Деги кыргыз сүрөт өнөрүнүн башатын анын алгачкы жер пайын койгон Образцов менен Чуйков же Штоффер эле эмес, Бела Уитс менен Ласло Мессарош сыяктуу мыкты сүрөтчү адамдардын ошо кезде бизге, биздин маданият тармагында иштеп калышы жаңы гана телчиге баштаган республикабыздын маданияты үчүн эле эмес, мага окшогон, Акылбековго окшогон койчулук таягын таштай элек кечээ эле тоодон түшкөн жаш сүрөтчүлөрдүн калыптанышы, багыт алышы үчүн да аябай ардактуу иш өтөштү. Ошол үчүн биз эле эмес, биздин кийинки муундарыбыз кыргыз сүрөт өнөрүнүн тарыхы, түпкү түптөлгөн башаты жөнүндө кийин соңу сөз кылаардан мурун мезгилдин мыкты уулдары Бела Уитс менен Ласло Мессарош жөнүндө, алардын чыгармачылык баяны жана өмүрү жөнүндө айтпай, эскербей кетүүгө эч болбойт. Бела Уитс Венгрияда төрөлгөн. Ошентсе да торолуп, ошо жерде сүрөтчү эле эмес, революционер катары дагы тааныла баштайт. Ушундан улам революциялык иштери үчүн өз элинин төбөлдөрүнүн куйкасын куруштуруп, 1919-жылдан баштап Венада, Парижде, андан кийин Москвада эмиграцияда жүрөт. Ого бетер курчуйт, ого бетер иштей баштайт. Анын үстүнө 1916-жылкы Сан-Францискодогу ачылган сүрөт көргөзмөсүндө анын чыгармасы алтын медальга татыктуу болушу аны өнөрдүн зор бийиктигине милдеттендирип, куштарлантып койгон болчу. Мына ушул учурда чыгышка жардам деген урандын алдында биздин республиканын өкүлдөрү аны Фрунзеге чакырат. Москвалык сүрөтчү Оксана Павленко менен Фрунзеге келип, сүрөт тартуу менен бирге көркөм сүрөт өнөрү боюнча келечек кадрларын даярдоого киришет. Ал живописчи катары бизде аз убакыт иштеген менен, бирок саз иштеп кетти. Жаш сүрөтчүлөргө багыт берди. Экинчи бир венгриялык бедисчи скульптор Ласло Мессароштун өмүрү ого бетер кызык. Келечектүү бедисчи Ласло Мессарош Римде окуган жана ошо жерде иштеген. Ал дагы Бела Уитсчи өз мекенинен алыста жүрүп иштөөгө жашоого аргасыз болгон. Анткени чыгармачылыгын жаш кезинен жумушчу табына, дыйкандарга арнаган. Иши менен сөзү эки айры жүргөн атка минээрлерди аюусуз ашкерелеген. Бул официалдуу венгриялык төбөлдөргө жаккан эмес. Ошон үчүн нары жаш, нары келишимдүү, нары шыктуу жана оозунан сөзү төгүлгөн чечен бедисчини өз өлкөсүнөн алыста кармоону алар ылайык көрүшкөн. Ошого карабай, элин жерин дайыма көкүрөк толтоосунда ала жүргөн Мессарош фашисттик Италиянын чордонунда жашаса да, өз эли менен байланышын үзгөн эмес. Мессарош алгачкы ирет республикада бедисчилик ишти баштады. Орто Азияда биринчи болуп Фрунзеде улуттук бедисчиликтин алгачкы студиясын уюштуруп, өнөр-канасын ачты. Мессарош Фрунзеде скульптор эле эмес, архитектор жана декоратор катары дагы иштеди. Шаардагы темир жол вокзалынын долбоорун түзүүгө катышып, өкмөт үйүнүн азыркы жазуучулар союзунун зор залы, кеңешме залынын фрездик эскизтерин тартты. Биздин республикадагы анын зор иши бийиктиги 4 метр келген советтик чек арачы ит менен деген эмгеги саналат.
Ласло Мессарошту алгачкы рет скульпторлордун өнөрканасынан учураттым. Ал ак жуумал нары сулууча келген, ал мурун сүйлөшпөгөн же билбеген кишиге саал менсингендей сезилгени менен, бирок сүйлөшө келгенде аябай кичпейил, элпек, атүгүл, саал, тартынчаак экени да байкалат. Теги славян болгондуктан орусчаны дурус сүйлөчү. Көрсө Айтиев, менде эле сары тура? А сиз кандай деп ойлодуңуз эле? Ал мени чыканагымдан алып, өнөрканасынын бир четинде турган кыргыз студентинин портрети деген өзү жасаган бюсту көрсөтүп, анан мага кыздай моймолжуп жылмайды. Мына ушундай го деп ойлогом. Сарлыгым эле болбосо так эле ушундаймын. Экөөбүз тең күлүп калдык. Ой санаабыз эле эмес, кандайдыр бир ички сезим экөөбүздү дароо жакындатып кетти. Биз байыркы жана орто кылымдын искусствосы жөнүндө ой козгоп келип, эстетика өзүнчө илимби же философиянын бир бөлүгүбү деген чаташ суроого такалдык. Ал ийниме колун акырын коюп бойлуу боло калды. Менимче философия достук, бүткүл илимдерди эле эмес, бүткүл ааламдын жол-жобосун, анын пайда болушун бүт камтыйт. Эстетика философиянын бир бөлүгү эмес, боло да албайт. Ал деле башка илимдердей философиянын карамагында, бирок искусствого кызмат кылат. Ал эми кечириз, эстетиканын философиянын бир бөлүгү эмес, болгон анын карамагындагы нерсе дедиңиз. Бир бөлүгү менен карамагындагынын өзүрө айырмасы барбы? Менимче жок. А менимче андай эмес. Жөнөкөй эле бир мисал. Күндү, мисалы, философия дейли. Ал эми жердеги деңизди эстетика дейли. Күндүн нуру жерге да, деңизге да, чөлгө да тийип турат. Бүткүл жер күндүн бир бөлүгү эмес, болгону анын карамагындагы нерсе. Күн болбосо жерде жашоо жок. Ошо сыңары философиясыз жер үстүндө бир дагы илим жок. Бул маселенин бир гана жагы. Экинчи жагы мындай. Эстетика өзүнчө илим, көбүн эсе ал искусствого тиешелүү. Мисалы, зор сүрөткер бир гана сезим же интуициясы менен ажайып чыгарма жарата албайт. Маселен, ал зор максат менен зор проблемалуу чыгарма жазып жатып, анан бара-бара ой санаасы татаалданып, туңгуюкка такалып калды дейли. Кантип чыгат? Акыл эс, сезим эле эмес, мындай учурда сүрөткердин шыгы дагы эч нерсе кыла албай калат. Мындай учурда такалган туңгуюктан бир гана эстетика алып чыга алат. Кантип? Ойлон. Чыныгы эстетика качан пайда болгон? Бир эле чыгарманы кайра-кайра иштегенде. Мисалы, классикалык деңгээлде аткарылган чыгарма менен анын эң баштапкы вариантын салыштырып көрөлү. Автору бир эле киши, бирок айырмасы асман менен жердей. Жөнөкөй набросуктон классикалык деңгээлге кантип жеткирилди? Автордун генийлигиненби? Жок, андай эмес. Кайра-кайра эмгектенүүдөн. Демек, биринчи иретте эмгек генийди жаратып, анан барып гений ажайып чыгарма жаратат экен. Иисус Христтин элине келиши деген картинасын Иванов бир эле эмес, бир нече жыл жазаптыр. Гений кандайча пайда болот деген суроого кайсы бир сүрөткер тубаса гений өтө чанда жаралат. Ал эми көпчүлүк генийлер күнүнө төбөсү менен жер казып, ондогон жылдар иштегенде гана деген экен. Демек, жогоруда айткандай, генийди көбүн эсе талант эмес, биринчи иретте талбаган эмгек жаратат экен. Бир эле эмгекти жылдап бир нече ирет жазгандан улам сүрөткер эстетиканын илимий заң законун таанып билип, ушундан улам чыгармасы кандай туңгуйга капталса дагы андан чыгууга көз ачык болуп калат. Бул сөздөрүн ал жөн гана көп билем дегенден эмес, көкүрөк тепкен ой санаасы аябай оргуп турганынан айтып атты. Кечки маал алыкул жашаган үйгө келдим. Айтмакчы, ушу жерде айта кетчү бир сөз. Ар бир улуттагы сүрөтчү сырдаштарым болгону менен, бирок бүткүл дитим, кан жаным жазуучу акындар тарапка тартылып турчу. Себеби жөп жөнөкөй кыргыздын алгачкы акын жазуучулары менен көктөйүмдөн бир окугамын, бир жатаканада жаткамын. Кыскасы, алар менен достошуп да, касташып да, кан жаным бир болуп калган. Бош убактым болсо эле аларды көздөй
Жөнөшүмдүн себеби да ушу болчу. Ошентип Алыкулга келдим. Ал чакан бөлмөдө камалып алып, колдорун желкесине жаздап, керебетинде жатыптыр. Кичинекей жаман үстөлүнүн алды, үстү, тегереги бүт кагаз. Эч жака чыкпай, 2-3 күндөн бери камалып алып иштеп аткан сыяктуу. Антейин десең, өңү өчүп, деми түшүп, сабыры суз. Катуу иштеген кишини шык кубаты даарып, толкундап турат эмеспи? Эмне болду? Бир жериң ооруп турабы? Суроомо жооп бербеди. Жөн гана ордунан туруп, чачылып жаткан кагаздарын жыйнап атып, "Жакшы келдиңби?" деди. Жерде жаткан бир барагын алып окуп көрдүм. Ааламды алдоо кылып жаратканым баарына энчи бөлүп жашагандын, асмандан жердегиге кубат берип, дүйнөнүн жарыкчылык жыргалдарын бир гана адамзатка жазып койгон, бийлигин өкүм кылып падышанын. Ыр көңүлүмө дароо жага түштү. Чаңкаганда суусундук чуткан сезим барго, дал ошондой сезим келе түштү. Өзүң жаздыңбы? Алыкул жылмайды. Ушундай ыр жазаларыма ишенесиңби? Эмне үчүн ишенбейм? Мукай менен Жоомарт сени таланттуу деп жүрүшөт го. Стөлдүн аркы бурчунан дагы бир барак алдым. Арсыз бар, сүйөмүн деп айта турган. Таң калам карап туруп, мен ушуган. Сүйөм деп сүйгөндөрдү шылдың кылат. Неге айтыш? Чын сүйүүгө арзыбаган. Жактыбы? Абдан. Анда муну да, тигини да мен эмес, Шота жазган. Мен болгону кыргызча котордум. Орусчасын берчи. Орусчасын окуп көрүп, кыргызчасындай эч бир рахат ала албадым. Сен муну которбой эле жан дилиңди берип, Шотанын дастанын кайрадан кыргыз тилинде жазып чыгыпсың. Ички сезимин мага канчалык билгизбейин дегени менен, менин бул сөзүм ага жага түштү. Эгер курмактуу болсо, ал кол шилтеп басып кетмек. Мүнөзү ошондой. Өзүнчө магдырай тунжурап, шыпка өңүлдү. Да. Жемиштүү иштеп атыпсың. Бирок мен Москвадан келгенден бери кабагың карыш. Менден эч нерсе жашырчу эмес элең. Эмне болду? Кайгысын кайра эстетип койдум окшойт. Иреңи ого бетер муздай түштү. Ордунан туруп, шадылуу колдорун чөнтөгүнө салып, үнсүзсүз шылкыйып, тар бөлмөсүндө ары бери баса баштады. Анча мынча кайгыга моюн сунмак түгүл. Өңүнөн билгисче эмес элең. А бул ирет кичинекей терезе аркылуу ал сыртка телмире тиктеп, ошо ары караган калыбында акырын унчукту. Эмне өңүмдөн билинип турабы? Билинбесе сурабайт элем да. Баягы сага айтып жүрүүчү Айдайдан ажырап калдым. Ошентти дагы, анан жаныма келип, бет маңдай отуруп, мени теше тиктеп калды. Бул сөз көптөн бери аны аябай кыйнап, көкүрөгүн жарып чыкчудай болуп, бирок убакыт сааты чыкпай эч кимге айта албай жүрүп, мына азыр гана айтылганына, болгондо дагы жакын кишисине айтылганына Алыкул кыйла жеңилдей түшкөнсүп, мына ушундай курбум дегендей жеңил үшкүрүнө ормойду. Ичимден гым эте тындым. Айдайды жананын Алыкулга болгон мамилесин менден жакшы эч ким билчү эмес. Көп кыздардын ичинен Айдай, Тенти, Лара жана Гафифа сыяктуу педтехникумда жана медтехникумда окуган кыздар көптөн, айрыкча бизге окшогон эми гана чытырап жетилип келаткан кыргыздын алгачкы чыгармачыл жана партиялык интеллигенциясынын көңүлүн бийлеп, көзүнө түшкөн кыздардан эле. Айдай Жигиталиева ушул эле чүй боорунан Токпай деген айылдан болчу. Олоң чачы белине түшкөн, кырдач мурун, буудай раң, татына кыз, жаштык курагына кыялмас ойт берип, мед техникумдун клубунда уюшулган жаштардын кечесине кээде келип калар эле. Пед техникумда окучу. Бул кечеге нары бой, нары колукту издеш үчүн биз дагы барчубуз. Айрыкча Медина Алыбаев менен Тазабек Саманчинди жигиттер эле эмес, кыздар да кеченин көркү катары сезишчү. Алар келгенде бака-шака күчөп, чын эле кеченин бөксөсү толо түшкөндөй болчу. А Алыкулдун тигилердей топ жарган шатыра-шатман көзөлдүгү жок эле. Кечи да акырын пайда болчу да, бир четте кечени телмире тиктеп туруп,
Анан бир карасаң көңүлү түшкөн бирөө менен акырын бийлеп жүргөн болор эле. Ал кездеги көпчүлүк жаштар ким кыйкырып, тартынбай, такылдап сүйлөсө, же ким топ бузуп чатак чыгарса, ошону кыйын деп түшүнүшчү. Анткени ошо кездеги маданий деңгээлибиз ошондой окшобойбу. Ошондон уламбы ал окулдун жүрүш-турушу жаштардын арасында, айрыкча бий кечелеринде анча алымдуу болбой калчу. Жыйнактары чыгып, акын аталып калса да, лепилдеп кетпей, нары түнт, нары сабырдуу, оор. Айдайдын өзүнүн айтуусу боюнча, али автору таптакыр бейтааныш акындын экинчи жыйнагы кокусунан колуна тийип, окуп калып, ошондо биринчи ирет поэзиянын күчүнө кумарот ойгонуп, демейки өтүп аткан бул өмүр, бу жашоо ага дароо башкача сезилип, башкача көрүнө түшкөн. Көңүлү канат улап, ою обого калкый түшкөн. Ушундан улам Алыкул Осмонов деген ысым жөнөкөй эле ысым эмес. Өмүрдүн сыры менен чырын ага башкача тилде жетик айтып бере алган. Айрыкча аялдардын көңүл кумарын ойгото билген ысым экенин өзүнчө, өз ичинен ынана таң берген. Ушундай күндөрдүн биринде эки жолдошунун коштоосунда педтехникумдун алдынан өтүп баратканда акынды Айдайга Лара Кошоева көрсөтө берип, тигине сен сураган Осмонов дегенде, Айдай жарк эте бурала берип, акынды бир саамга көз токтото тиктей калган. Ойноок көздөрү ошондо ого бетер кумарлуу жылт этип, акындын бир ором ырын эсине алган. Кош жан эркем, кош дегенге таарынба, мени күтпө, мени эстебе сагынба. Жаш кезиңдей ынак сүйүү жок окшойт, 30 жаштын улам аркы жагында. Келишимдүү сөөмөйүн татына эринине коомай жүрүп, тунжурай түшкөн Айдайдын көз алдынан жүзү мотурайган узун бойлуу, колу буту шадылуу кара тору жигит узай берген. Капырай десе, өзү 30га чыга элек жатып, сүйүү жөнүндө эрте жашында мынча муңканып жазды экен деген суроо Айдайды кыйла ойлонткон. Поэзиянын мукам тили менен адам тагдырын, анын ички ой санаасын жооруй билген мына ушул жигит көп узабай эле медтехникумдун клубунда пайда болду. Кыргыз атчандар полкунун кылычтай болгон сындуу командири менен Айдай чарк айланып бийлеп бараткан. Айрыкча аялдарда желкеси менен сезип же көрө койчу бир сергек туюм болот. Мына ошондонбу же башкабы, айтор чарк айланып бараткан Айдай бий аянтынын оң капшытын жылт карай берип, дал өзүн тиктеп турган баягы акынды көрө койгон. Бул өмүрдө көп эле көздөр бири-бири менен кездешет. Жөн эле кездешпей, кумарлуу, кусалуу кездешет, же сагыныч отун чачып кездешет. Бирок акындын ага болгон бул көз тиктеши ага да, буга да окшобогон жөнөкөй, таза, мына ошол тазалыгы, жөнөкөйлүгү менен биротоло кишендеп алчудай болгон тиктеш эле. Музыка бүтөөрү менен Айдай командирге саал сузураак рахмат айтып, анан обочо турган Тенти Жунушбаеваны көздөй басып кетти. Нары сындуу, нары жакшы бийлеген бу жигит көйрөңүрөөк жана мактанчагыраак экени үчүн бая эле Айдайга анча жага бербей калган. Медтехникумдун көркүн ачкан айрыкча Тенти Жунушбаева, Айдай Жигиталиева, Лара Кошоева жана башка кыздар тоодон чогулткан бир десте гүлдөй дайыма кеченин көркүн ачып, жүрөккө нур, көңүлгө шам жагып турар эле. Жоомарт баштаган таланттуу жаштардын көңүл кумары, жүрөк азыгы дал ушул жерде эле. Тенти Жунушбаевага катуу арзып жүргөн Жоомарт жаштардын мындай оюн зоок кечелерине анча келе алчу эмес. Анткени ошо кезде эле акындык атагы аны таанып билгендерге эмес, ала тоо аралап, өзү мамлекеттик деңгээлден маселе иш чечип, сөз сүйлөп калган болчу. Ушундан улам карагат көз, калем каш Тенти үчүн бу жерге күнүгө бир эмес, 1000 рет келүүгө да даяр эле, бирок келе алчу эмес. Жоомарт Тентиге аябай ашык эмиш деген сөз а кезде бири-бирин беш колдой тааныган шаардык жаштарга эбак эле тарап кеткен. Түгүл бир ирет медтехникумдун директору Жукеш Мамбеталиев өзүнүн студенти Тентини Жоомартка телефонго чакырып бергенин уккан Лара Кошоева жакын курдашынын бул бактысына өз ичинен аябай суктанып,
Тентибай, сени теңир жалгаганы рас экен. Башка эмес, сага биздин Жукеш Мамбеталиевич ортомчу жүрсө, мындан артык бакыт барбы дегенде, Тенти саал тартына берип, Жукеш Мамбеталиевич менен Жоомарт педтехникумда бирге окуптур. Ошон үчүн го. А сенин бактың эмне? Менден кемби? Мединде өсүп келаткан жакшы акын, жакшы жигит дешет го деген. Лара Кошоева ата-энесинен жашынан ажырап, балдар үйүнөн эс тарткан. Кийин келип медтехникумга кирген. Адабият ичкен суусу жуткан абасы эле. Дарыгерлик адистикке окуп жатканы менен ошо кездеги педтехникумдун алдында уюшулган Кызыл Учкун адабий ийримине катыша турган бою сындуу ак жуумал Лара кезинде өзү да ичинен эч кимге билгизбей Жоомартка ашык болгон. Таланттуу акындардын ичинен нары сындуу, нары өңдүү, нары өткүр, нары шатыра шатман шайыр эле Жоомарт болчу. Башкасын айтпаганда дагы анын сапырылган тармал чачы эле жаш кыздардын көңүл делебесин купуя кумарлантчу. Бүбүя Керимжанова ачыгын ачык, жабыгын жабык, ага кыйла ирет арзыды. Бирок Жоомарттын көңүл төрүнөн бир гана Тенти түнө калды. Бул ирет Жоомарт Тентиге арнап. Ай жарык мемиреген түнгө окшойсуң, ачылган акация гүлгө окшойсуң. Бетиңден бермет нуруң жанып турса, безенип булбул салган үнгө окшойсуң деп ыр жазып, кимдир бирөөдөн берип ийиптир. Мына ушул 4 сапыр жүрөгүнүн эле эмес, жүрөк толтосунун 4 жеринен жаралап койгонсуп, Тенти өзүнөн өзү жалгыздап, арзуу отуна муюп, сары санаага чөктү. Жаш кызды арзуу отуна салып коюп, Жоомарт жумалап эмес, айлап, кайдадыр жоголуп келбей кетти. Ал Жоомартты күттү. Жанында туруп, демине дем кошуп, анын көздөрүнөн өзүн көргүсү келди. Бирок Жоомарт келбеди, узакка келбеди. Ушундан улам Москвадан кечээ келиптир дейт. А бүгүн мүмкүн бияка келип жүрбөсүн деген үмүт менен анын үстүнө Лара менен Айдайдан ажырай албай, алар менен кечеге басып келген. Лара Мидин, ал эми Айдай бейтааныш бир аскер кызматкери менен бийге чыгып, а Тенти өзүнө жан жолотпой бир четте тура калган эле. Аңгыча бейтааныш аскер кызматкери менен бийлеп жаткан Айдай албыра аптыгып, жүзүн бир бүктөм ак бет аарчысы менен тынчсыздана желпип, «Тентише, тиги жигитти тааныйсыңбы?» деди. «Кимди?» «О, тиги. Китебин сен баштанып жаткан акындыбы?» Аны ким тааныбасын? Эмне, чакырып берейинби?» «Койчу, чакыр деп атамбы?» «Жашырба, көзүңдөн баарын көрүп турам». Тенти ансыз эле Алыкулду көзү менен арбап, ал тиктесе эле колу менен жаңсап, өзүнө чакырып алып, андан көңүлүн уйгу туйгу кылган Жоомарт жөнүндө бир жаңылык угууну самап турган. Айдайдан улам ал тарапты карай бергенде Алыкулду Тенти ишарат менен өзүнө чакырып калды. Алыкул адатынча эч карманбай түз эле элди жиреп аны көздөй басты. Аны Төлөн Шамшиев менен Касымжан Төлөбаев коштоп алыптыр. Алыкул жанына келгенде Тенти: «Алыке, жаңы жыйнааңыз менен куттуктайм» деди. «Рахмат, талантыңызды өтө баалаган көп окурмандарыңыздын бири жаныңызда турат. Кааласаңыз тааныштырып коем». Мен тааныйм» деп Алыкул чукул бурулуп, Айдайга колун созду. «Атым Алыкул, а сиздин атыңыз Айдай». «Мени кайдан тааныйсыз?» Жүз албыра түшкөн Айдай чын эле таңдана жакасын карманды. «Тааныйм, былтыркы майрамда концерт бергенсиңер. А сиз абдан жакшырдагансыз». Анан Алыкул Тентинин көкүрөк оюн биле койгонсуп ага бурулду. «Тентибай, жокем Москвадан келери менен шашлыш кетмен төбөгө кетти. Токтогулдун ырларын эл оозунан жыйнап китеп кылып чыгарганы жүрөт. Жакында келип калат». Тенти ичинен бөксөрө түшкөнү менен сыртынан сыр бербей маңкая таңданды. «Муну мага эмнеге айтып атасыз? Анын кайда жүргөнүн билгидей, жөкеңиз менин кимим эле?» Кыздын кыр камалын сезе койгон Алыкул ичинен тынып, кыздарды коштоп сыртка чыкты. Сыртта ай төбөдө маңкайып, ажылдыздар көктө гүл мыктай арар жерде тизиле кадалып, түнкү шаар көк деңиздеги кайыктай мемирей түшкөн экен. Кыздар кыйын келет эмеспи? Айдай менен Алыкулдун эки ортосундагы көңүл табын биле коюштубу? Акын менен коштошуп, Айдайды акырын араларынан бөлө берип,
жатаканага чууруп кире беришкенде Алыкулда жан жок бекен, Айдайды шак билектен алды. Ошондо кыздын чыбыктай ийилчек бураң бели оңой эле анын кучагына кире түшүп, саал төмөндөн аны чоочулай тиктегенде махабатка милт калт толгон көздөрү нары наздуу, нары кумарлуу тартып моймолжуй берди. Анан экөө үн сөзсүз дымып, кууш кыябанга түштү. Айдай жай гана каалгыйт. Аны кумарланткан баягы махабаттын автору жанында баратат. Кызык, кыз кыялын күүлөй билген, назик ырларды жаза билген акындын мынабу колу, ал ойлогондой өтө назик эмес, күнү түнү соко кармаган дыйкан колундай өтө эле тартагай, анан да шадылуу экен го. Унчукпай баратканы менен анын тулку боюна чейин эле эмес, бут шилтеген басыгына чейин Айдай мына ушинтип сынап баратты. Бир кыйладан кийин гана Кудай жалгап Алыкулдун көңүрүнү жымжырттыкты бузду. Окуңуз кандай? Дурус. Эң бактылуу учуруңуз азыр. Эмне үчүн? Студенттик кез эң бактылуу учур болот. Айтылуу Жыржын көчөсүнө чыга келишти. Алыкулдун сүйгөн көчөсү. Тигине көктө толуп ташыган ай, так төбөдөн экөөнү маңкая тиктеп турат. О ай нуру, көктө тулпар байлаган, о ай нуру, көк деңизди чалкыган. Эки ором ыр илхамына келе түштү. Түнкү жел желпете жоортуп өтүп, сөйкө жалбырактар асте термелет. Бутакшагы жетилип келаткан эмен багынын тушуна келишкенде Алыкул Айдайдын чыканагынан асте алып токтой калды. Айдай, мындан 4 жыл илгери көптүн катарында тиги эмен жыгачын мен отургузган элем. Тез эле жетилип, мына эме көлөкө бергидей болуп калыптыр. Айдай жарк эте ага бурулду. Ой, чын эле сиз тиктиңиз беле? Ооба, эмне болду? Көрсө сиз тиккен дарактын түбүнө келип, сиз жазган ырларды окуп жүргөн турбаймынбы? Ой кызык. Алгачкы жолугушуу, алгачкы таанышуу мына ушундайча бүттү. Айдайдын кандай абалда экенин ким билет? Алыкулга ошонун эртеси эле эки птасына 2 канат бүткөнсүп, көкүрөк түбүртү аны ого бетер обого алып ушту. Поэзия, сүйүү, келечек бул не деген милт калт өмүр. Мындай болгон соң, 1 жылдык өмүрдү 1000 жылга сыйгандай кылып жашагың келет, иштегиң келет. Ошентип Алыкулдун тар бөлмөсү кеңейе, көзү ачыла түштү. Ымыркайынан ата-энесинен же жакын туугандын мээримин жакшы көрбөгөн ал алгачкы сүйүүнү башкача тосуп, башкача сезди. Балдар үйү аны атадан артык асыраганы менен, бирок бу дүйнөдө чын ыкыласынан аны төбө чачынан сылаган жакын кишиси жок эле. Ушундан улам Айдай ал үчүн күтүлбөгөндөй айдан түшкөнсүп, нары анын арзуу отун ойготсо, нары аны күткөн, аны ойлогон жакын кишиси катары бел болуп калды. Ошон үчүнбү Алыкул аны менен тез-тез жолугуп турууну самады. Бөтөндүн көзүнө Айдай мүмкүн катардагы эле кыздардын биридир, Алыкулдун көзүнө аны эле эмес, бүткүл дүйнөнү жарык кылып турган жарык шамдай сезилет. Айрыкча Айдай менен таанышкандан бери көкүрөк көксөөсү ыр селинен бүткөнсүп, чок жүрөк ырлар өзүнөн өзү мөндүрдөй төгүлүп, жазаарга кагаз, уштаарга калем түтпөй күнү түнү ыр жазууга өттү. Бирок бул бактылуу күндөр узакка созулбады. Ошол жылдын жазы Алыкул жалгыз калды. Адам жакшылыкка да, жамандыкка да өзүн даярдай жүрүшү керек экен деп жазды Алыкул 1938 жылдын май айындагы күндөлүгүнө. Көрсө андай эмес тура. Ким экениңе, кандай экениңе карабай, тагдыр сени ташка уруп алат экен го. Бүгүн абалым өтө начар. Өлүп алайын десем жан таттуу, кирейин десем жер катуу. Кеч эле бу кызык дүйнө меники болсо, бүгүн ошол кызык табынан дароо кетип, өзүм дептеп, бир күн көрүп, жан багып жүргөн макулук сезем. Өмүрүмдө эч качан, эч кандай күйүткө өзүмдү алдырып көрбөгөн мен Айдайдан ажыраарым менен төбөмө түн түшүп, алдастап калдым. Бул ажырашууга ким күнөөлүү, менби, Айдайбы?
Айдай менен 36-жылдын 2-жарымынан таанышып, 38-жылдын май айына чейин арзу дууранын сүрдүк. Анан эмне болду? Айдайдан кат алдым. Бу кат мени катуу кайгыга салды. Оорум ого бетер күчөп, маанайым чөгүп, төшөктө жатып калдым. Сени күткөн, сени ойлогон жалгыз кишиң жок. Бу дүйнөдө жалгыз калуу кандай жаман. Ансыз эле адам жалгыз төрөлөт. Ажалды жалгыз чапа тозот. Муздак жердин алдында биротоло жалгыз калат. А бу аз келгенсип, адам тирүү кезде жалгыз калганы кандай кордук. Бир күнү эшик кыйч ачылып, сырттан бирөө кирди. Дале төшөктөн тура албай жатам. Көзүмдү ачсам, Айдай. Мурун жарк этип жадырап кирсе, азыр суз, көзүндө сана. Кел. Айдай жаныма келип отурду. Эриндерин тиштене шылкыйды. Ооз ачса эле буркурап ийчүдөй абалда турду. Рахмат келгениңе. Эми туруп кетем. Минтип ооруп жатканыңды билсем, азырынча келбейт болчумун. Сөзүмдү угуп, кайрадан ооруп каласың го. Айдайым, күндөйүм, сөзүңдү айтпай эле кой. Билем, ата-энеңдин жалгыз баласысың. Кызы да, уулу да жалгыз сенсиң. 13 жашыңдан сени атаң шаарда окутту. Дем алыш сайын сени алып кетмекке атаң араба менен келип, техникумдун алдында. Зарга күткөн күндөрүн мени билбейт дейсиңби? А түгүл силерди 10 эркек баладан кем бакпайм деп, атаңа эркелеп айткан сөзүңдөн бери билем. Бирок айлаганча, жашыңдан сени алар башкага бөлүп коюптур. Ата-энеңдин же биз, же ал кул деген сөзүнөн эмес, анткени бала кезден баш байлап болуп койгон шертти ким бузса, ошонун үйүн кусур урат имиш, шерт убада урат имиш. Элдин илгертеден келаткан салтын унутпаш керек. Айдайдын ак жүзүнөн мөлтүр жаш куюлуп түшүп, таноосуна токтоду. Айдайым, турмуш бизди канчалык чийлентип түйбөсүн, биз аны акыл менен чечишибиз керек. Жүрөгүң бөтөндүк эмес, бир гана меники. Буга ишенем. Мындай болгон соң, биз үчүн бир гана жол, сен азырынча тигиге күйөөгө чыга бер. Айдай силтеде башын жерден алды. Жаш чайган көздөрү бакырая мага тигилди. Бул эмне дегениң? Башка айла жок. Баш кошкондор ажырашпас болуптурбу? Ажырашып кел, а мен сени күтөм. Айдайдын көздөрү чанагынан чыкчуудай бакырайып, ого бетер муздай түштү. Ушундай кантип болсун, тагдырыбызды биротоло бири-бирибизге байлаш үчүн болбогонду болтурушубуз керек. Айдайдын көз жашы мөндүр болуп төгүлдү. О Кудай-ай, ушундай кантип болсун? Мен анын артына батпаган олоң чачын сылап аттым. Айдайым, күндөйүм, башка эч айла жок. Жүрөгүң меники болсо болду. Ошол күн биздин акыркы жолугушуубуз болду. Айдай айласыз күйөөгө кетти. Бир ирет андан мындай деген кат алдым. Падышам, өзүң жанымда болбогонуң менен, ырларың жанымда. Тигине билгизбей жатсам турсам, жаздыгымдын алдында жазданып коюп окуйм. Ырларыңда так эле өзүңдөгүдөй тазалык, акыйкаттык, жөнөкөйлүк, боорукерлик жана өмүргө ченемсиз кумарланып куштарлануу бар. Соолуп бараткан даракка суу берген бир гана ырларың. Күт мени, сенин Айдайың. Күттүм. Ар бир айды, ар бир күндү, ар бир саатты эсептеп күттүм. Бирок Айдай келбеди. Келе албай калды. Кара басып төрөттөн каза болду. Аттең-ай, ушунча да тагдыр таш боор болобу. Анда билип ал, капаке. Баягы сага айтып жүргөн Айдайдан ажырап калдым. Ушинтте да анан жаныма келип, бет маңдай отуруп, мага сабырсыз тиктеп калды. Бу сөз көптөн бери ичинде кыйнап, көкүрөгүн жарып чыкчудай болуп, убакыт сааты келбей, айта албай жүрүп, азыр гана айтканына, болгонду да жакын кишисине айткандыгына алыкул кыйла жеңилдей түшкөнсүп. Мына ушундай курбум дегендей жеңил үшкүрүнө ормойду. Мен анын көңүл жаратын ого бетер ырбатпайын деп,
ресторанга алып барып көңүл айтып, анан жакында эле ачылган Ала Тоо кинотеатрынын алдына ээрчитип чыктым. А жерден бизге режиссер Аманкул Куттубаев учурады. Касым Тыныстанов түрмөдөн чыкканы жатыптыр, уктуңарбы? Алыкул экөөбүз дароо сүйүнүп, бир ооздон жарыш айттык. Жок, Жусуп Турусбековго жакында чыгып барам деп телеграмма келген эмиш. Нары сүйүндүм, нары ишенбедим. Түрмөдөн телеграмма түгүл, уй тилиндей кат кабар жибере албайсың. Куттубаев биз менен коштошуп атып: "Гапар, эгер убактың болсо, Жусуптун үйүнө бара кетчи, эртең театрга сөзсүз келсин" деди. Анан Касымдын телеграммасы жөнүндө дагы биле кел. Ошентип 38-жылы Фрунзеге келип, төбө чачым тик турду. Кыргыздын мыкты уулдары түрмөгө шыкалыптыр. Алы Токонбаев түрмөгө алынып, бирок бир кезде Кызыл Кыргызстанга Касым Тыныстановду бай манапчыл, улутчул атаганы эбепке себеп болуп бошоп чыккан окшойт. Жоомарт азырынча түрмөгө алынбаса дагы улутчул катары кодуланып жатыптыр. Ушуга байланыштуу эгер Жоомарттын Алтын кызы менен Ай чүрөгү программанын репертуарынан убактылуу токтотулуп, Жусуптун ажал урдуна спектакли даярдалып аткан экен. Ансыз эле өзүм дагы Жусуп менен жолугушууга, анын ажал урдунда спектаклине сүрөтчү, жасалгалоочу болгон соң кеңешүүгө тийиш элем. Бирок Алыкулга кыйылып турдум. Аны ары бери ээрчитип, көңүлүн канчалык көтөрөйүн дегеним менен көңүлү көтөрүлбөдү. Аны муну сүйлөп берип, үйүнө чейин бирге келдим. Ал Түгөлбай менен коңшу турчу. Анын бүк түшүп иштеп атканын пардасы ачык терезеден байкап калды окшойт. Көрөсүң, өмүр жагынан да, өнөр жагынан да баарыбыздан ушул Көлкөң бай озот деди. Муну эмне үчүн айтып калдың? Анткени көп окугандан Мукай, Жусуп менен Узакбайды көрдүм. Көп окуганга караганда көп иштеген киши алдыга озот. Кечке маал Жусуптукуна келдим. Бурсулдап үрүп чыккан кичинекей күчүктөн башка короодон тирүү жан көрүнбөдү. Бир кызыгы күчүк бир кездеги менин Кундузума абдан окшош экен. Кундуз эле эмес, ушундан улам бир кездеги жетим кезим эсиме түшүп, ушундан улам күчүктү ушунчалык эзиле тиктеп, делдее калганымды ит болсо да дароо байкай коюп, үрбөй тескерисинче мени теңирее тиктеп калды. Ой капырай, ушунча да окшош болобу? Ийиле калып төбөсүнөн сыласам, сырая жата калып, оозун араандай ачып, мени менен ойногусу келди. Ичкери өткөрүп жиберди. Чын дилимден жакшы көргөнүмдү адам эле эмес, ит дагы билет. Кире бериштеги бут чечер үйдө жабан примус. Андан ары бурчта бир нече бош бөтөлкө жатат. Ашканага өтө берчү бөлмөнүн каалгасы кичине ачылып турат. Тыкылдаттым. Жооп жок. Кайрадан тыкылдаттым. Эшикти ачтым. Төшөк каптап, Гүлсүн жеңе төрдө отурат. Жеңе саламатсызбы? Гүлсүн менден 2-3 жаш күчүү болсо дагы Жусупту кадырлап, жеңе сиз дечүбүз. Бир ирет кызып алган Жусуп биздин көзүбүзчө Гүлсүндү уйпалай эркелетип, Тукей Кекиликов болбосо күкүндөй жарды кайдан тапмак элем деп жадырай шаттанган эсимде. Раффакта окуп жүргөн Тукей Кекиликов бир күнү Жусупка педтехникумда окуган Гүлсүн Молдохматова деген кыз бар. Акыл десең акыл, бой десең бой, өң десең өң, ошо кызда дейт. Анда ошо кызыңды сыртынан көрсөтчү дейт. Жусуп көрүп жактырып калат. Эч ким илип кете электе торуна салат. Таланттуу акындын жары болуу кыйын. Акылдуу Гүлсүн баарын билет, баарына чыдайт. Мени көрө коюп, каптап аткан төшөгүн тизесинен алып өйдө болду. Келиңиз, келиңиз, кириңиз. Жускем жокпу? Жускеңиз бир жумадан бери жок. Азыр эле жазуучулар союзунан Темиркул Маталиев машинеси менен келип, мага аны жердин түбүнөн болсо дагы таап бериңиз деп кетти. Отуруңуз. Мына орундукка отуруңуз. Анча эмнеге керек болуп калды экен? Себебин уккан жоксузбу? Жок. Бүткүл союз боюнча азыр мыкты акын жазуучуларды сыйлоо жүрүп атыптыр. Кыргызстандан Төкмө акындар Калык Акиев, Алынкул Үсөнбаев, жазма акындардан Жусукеңиз менен сиздин досуңуз Алыкул сыйланыптыр. Ой, жакшы болуптур. Эмне үчүн ушуга чейин мен укпадым экен?
Мен деле азыр эле сиздин алдыңызда уктум. Союз өзү жаңы эле билсе керек, мындай жакшылыкта Жусукени жердин жети түбүнөн болсо да издеп табыш керек экен. Кайда болду экен? Бири болсо Сокулуктагы Тукей Гекиликовдукунда болот. Бу жерден иштетпейт экен деп ошонукуна кетип калчу. Анын үстүнө Касым Тыныстанов камалгандан бери көп ичип кетти. Анын эң жакшы көргөн кишиси Тыныстанов эле. Кыйын заман болду го. Айтпаңыз. Тыныстанов камалгандан жарым жыл өтпөй, Жусукеңиз бир күнү, "Көкүн, бүгүн сен кенен кесир эт сал. Мен арак алып келейин" деп калды. Эмне болду? Дагы кайсы коногуң десем, "Унчукпай эт сала бер Көкүн. Бүгүн ким досубуз, ким душманыбыз билесиң" деди. Эмнели деп атат деп таң калдым. Кечинде үйгө бир топ конок келди. Шаардагы кызматкерлер, акын жазуучулар. Меймандардын баарына Жусуп стаканга арак коюп, колдорун алдырып, "Туугандар, анда мындай" деди. "Биздин Ломоносовдун түрмөдө отурганына жарым жыл болуп калды. Кантеле иш оор. Мына ошол кишинин ден соолугу жана камактан аман эсен келиши үчүн алып ийели. Биздин Ломоносов дегениң ким?" деп калды бирөө. "Биздин Ломоносов ал Касым Тыныстанов." Ушу сөздү укканда, буюрса мына азыр алып ийебиз деп отургандардын көпчүлүгү колундагы стакандарын дароо дасторкон четине кое коюшса болобу? Тыныстановдун зайыбы Турдубөбү дагы чакырылган эле. Өмүрү ичимдик ичпеген ал тигилер тигинткенде кычаштыка колундагыны так алып ийип сыртка чыгып кетти. Бөлмөдө жымжырттык өкүм сүрдү. "Туугандар" деди Жусуп. "Ушуну алып ийсеңер эле араңардан бирөө Ломоносовго шыбырап, эртең эле эл душманы аталып калам го деп коркуп атасыңарбы? Коркпогула. Каскем биротоло акталып, мына жакында чыгып барам деп мага телеграмма келди." Жусуп ушуну айтаары менен тигилер стакандарын уялбай колуна алып, Касымдын ден соолугу үчүн деп бир серпүү менен тартып ийишти. Коноктор кеткенден кийин Жусуп аябай капаланды. "Биздин дос менен душманыбызды өз көзүң менен көрдүңбү?" деди. "Стакандарын дасторконго кое койгондор бүт коркоктор. Мындайлар өз жаны, өз кадыры үчүн элдин эле эмес энесин сатат. Мындай кишилер Каскемдин душманы, менин душманым. Каскемден мага кайдагы телеграмма? Азыр түрмөдөн жакшылыкка телеграмма келчү заманбы? Буту шишип, ашказаны ачылып, араң эле жатат дейт түрмөдө." Алыкулду куттуктап, сүйүнтүп коюп, Сокулукка, Жусупка жөнөмөк болдум. "Аерде ал барбы жокпу ким билет" деди Алыкул кыйылып. "Жусуке сага эмне эле ушунча керек болуп калды? Ажал ордунданы жасалгылоодон мурун сөзсүз жолугушуң керек. Тубаев айтпаса да, мен аны менен жолугушайын деп аткам." Сокулукка араба менен жетип, Тукей Гекиликовдун үйүн сураштырып таап алдым. "Саламатсызбы, Жусуке?" Эски шинелин жамынып, жаман үстөлүнүн жанында тунжурай иштеп отурган Жусуп чаштары салбырай баш көтөрдү. Ою дале чыгармада турганы мени көрүп көрбөй караган көздөрүнөн байкала түштү. Капарсыңбы? Кел Баатыр, кел, өт." Үйдө өзүнөн башка эч ким жок көрүнөт, өзү бир аз кызуу көрүнөт. "Жусуке, сыйлыгыңыз кут болсун." "Рахмат, азыр эле радиодон уктум. Сизди Куттубаев эртең театрга келип кетсин деди эле. Анын үстүнө мен дагы сиз менен." Ошо Куттубаевдин оозун. Отур, сүйлөшөбүз." Сүйлөшкүсү келип турганы байкалды. Күнү түн ичип атканбы? Өңү бузула түшкөн. Болтойгон этке эл жүзү ого бетер болтойо шишип, көздөрү кызарып чыккан. Жаш айырмабыз анча болбогону менен Жусупту биз Жусуке, сиз деп сүйлөп, аны Мукайдын катарына койчубуз. Мукай 4-чү жылкы, а Жусуп менен Жоомарт 10-чу. Жоомартка сен менен сүйлөп, а Жусупка анталчы эмесмин. Бир эле мен эмес, аны тааныган акын жазуучулардын баары тең негедир өтө эле аны өздөрүнөн улуу сунтуп мамиле кылышчу. Буга себеп биринчиден анын поэзиядагы аты жөнү Аалы, Касым, Мукай менен катар жүрсө, экинчиден анын чоң кишидей токтоолугу, сабырдуулугу, жөнөкөйлүгү анан да өтө эрте үйлөнгөнүнөн болсо керек. Анын поэзиясынан түштүк жергесинин күн нуруна ширелген ток пейил
пейзажын көбүрөөк көрөр элем. Ырларын окуганымда сүрөт тарткым келип кетчү. 30-жылдары гезиттин кабарчысы катары күнөстүү түштүктө жүргөн Жусуп эл эмгегин эле эмес, жер сулуулугун поэзиясына кошо шимирип, күн оронуп жан сергиткен лирикалык ырларды жазган. 30-жылдардын башында ыр жыйнактары мактоого алынып, Жусуке анткен имиш, Жусуке минткен имиш, Жусуке келет имиш, Жусуке берет имиш деген сөздөр көп айтылып, анын акындык жолу даңгыр боло баштаган эле. Бирок жылкынын күлүгү алдыга чыкканда, кара чапан жамынган кара ниет киши буйгадан чыга калып, күлүктү тумшукка чаап токтотсо, адамдын күлүгү алдыга чыкканда эл үчүн, жер үчүн, партия үчүн деп ак сүйлөп, бирок эл иш үчүн бели ооруп, алаканы жоорубаган, эт менен челдин ортосунда жүргөн дили кара кишилер арар жерге ор казып коет тура. Жусуптун даңгыр жолу тез эле торолду. 1934-жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун 1-съезди чакырылып, ушул съезде Жусуп катуу сындалды. Мурун даярдалып коюлган окшобойбу? Жарыш сөзгө чыккан адабиятчылар аркылуу атайын сындалды. Буга чейин Касым Тыныстанов сындалып, барар жерине барып, жатар жерине жатып тынган соң, эми эл душмандарын бирден терген кара көлөкөнүн кара таягы эми Жоомарт менен Жусупка, анан да Түгөлбайга шилтенип калган эле. Буга Жоомарт менен Түгөлбай анча моюн бербеди, а Жусуп айрыкча Касым камалгандан кийин чөккөндөн чөктү, ичкенден ичти. Күлгөндө кең таноолору барбая түшкөн баягы шамы жанган, каш кабагы сууп, өзүнөн өзү жалгыздап, өзүнчө ырдап, өзүнчө жыргап ичип кеткен учур эле. Төргөтүп отурарым менен, "Гапар, мына сен Москвадан окуп келдиң", деди. Ошо жерде жүрүп, өз элиңдин, өз жериңдин жакшы жаман жагын алыстан баамдай алдыңбы? Айрыкча жаман жагын көрө алдыңбы? Жаман жагын көрө албадым. Анткени чоң болобу, кичине болобу, менимче жаман эл болбойт, жаман адамдар болот. Жаман эл деп айткан жерим жокко. Жаман жагын сурап атам. Биздин эл жалкоо деп өзүбүз айта калып жүрөбүз. Сырттан караганда чын эле ошондой байкалат Жусуке. Бирок түбү келип, биздин эл жалкоо эмес, убакытка көз каранды болбой, кылымдап, тоо таштын арасында ээн эркин жашаган эл жалкоо эле эмес, жапайы болуп кетиши мүмкүн. Бирок миллион сап манасты кылымдан кылымга, ооздон оозго сактап келген элди жапайы же жалкоо дей албайм. Чыбык сайып бак тикпей келгени жалкоолуктан эмес, жөн гана илгертен берки тоо таштын арасында табияттын кооз, даяр гүл багында, даяр бакчасында жашап келгендигинен. Ал эми сиз сураган элдин жаман жагы, жаман адаты, түпкүлүгү элден эмес, элдин ичинен чыккан азыркы биздин жаңы интеллигенциянын кээ бир катмарынан пайда болду го дейм. Жусуп мени менен бир далы бийип, жыргай түшкөн сезим менен чылымын чиркеттире рахаттана тамызды. Эмне үчүн? Эмне үчүн экенин мага караганда сиз жакшы билесиз. Анткени сиз алар менен аралашып, иштеп, жашап жүрөсүз. А түгүл ошолордун азабын азыр тартып атасыз. Айтмакчы Жусуке, улутчул деген жалаага мен анча түшүнө бербей жүрөм. Бизде улутчулдар барбы? Бар. Ким алар? Мен, Касым, Жоомарт, Абдыкадыр, Баялы жана башкалар. Сиз ушу улутчулсузбу? Эмне окшошпоймунбу? Кыргыздар деген ыр менен роман баштаганым үчүн улутчул экенмин. Элимдин өткөнүн аябай жамандасам, анда таланттуу акын большевик болмокмун. Жакшылаганым үчүн улутчулмун. Айтчы, революцияга чейин биз эл эмес эле чөп оттоп жүргөн мал болчубуз деп мисалы мен жаза аламбы? Жаза албайсыз. Туура, жаза албайм. Анткени революция мен үчүн ыйык. Ыйык нерсени арзан баа айта бербейм. Деги ыйык нерсе жөн эле ар кимдин көп сөзүнө айланбай, ар кимдин көңүл табына, таза идеяларына айланышы керек. Кел Алыбей. Алыбей трибунага чыгып революцияны даңктоо
ар кимдин эле колунан келет. Ал эми революция үчүн ак иштеп, ак жашоо баарыбыздын эле колубуздан келбейт. Мына ошо колунан келбегендер, колунан келгендерди улутчул атап атышат. Ошол улутчулдардын бири менмин. Сиз эч кандай улутчул эмессиз. Себеби улутчул болууга бир себеп болушу керек да. Революция элибизди жок болуудан сактап калды. Сизге окшогон, мага окшогон жетимдерди эле эмес, менин агам Темиркулга окшогон нары тайгалак, нары сыйгалак принциби жок жетимдерге чейин тоо таштын арасынан бирден терип келип адам кылып отурса, анан сиздин улутчул болууга кандай акыңыз бар? Сизди улутчул атагандар же келесо, же совет бийлигинин келишпес душманы. Андай да тигиндей да эмес. Менимче, булар жөн гана сен айткандай эт менен челдин ортосунда жүргөн интеллигент сөрөйлөр. Өзүнүн кызыкчылыктарынан башка жакты эч качан канжаны менен жактабайт, жактай да албайт алар. Анткени Кудай аларга зор принципти эмес, зор карасанатайлыкты берген. Ушундай. Ким эми ошолор, Жусуке? Жусуп жерде салынган кыргыз шырдагынын чекесиндеги оймо менен ары бери көпкө унчукпай басып жүрдү. Тиги эңшерилген бөтөлкөлөрдөн дагы бирди алып ийгиси келип турду. Бирок Жусуп түбүн түшүрө ичип кетиптир дебесиндедиби, менден тартынып тургансыды. Бир саамдан кийин гана: "Ушу аксакалыбызда шегим бар" деди. Мындан 2 жыл илгери бийик сапаттуу адабият үчүн күрөшөбүз деген макаласында Жоомарт экөөбүз чыгармабыздан болгондо дагы Алтын кыз менен Ажал урдунда драмаларыбызда улутчулдуктун мотивтери бар экен деп чыккан. Касымды уйпалаганда ушул көрүнөт. Өзү жазуучулардын башын бириктирген аксакал болуп туруп, анан кантип ушундай карасанатайлыкка барсын? Апар, али жашсың да дегендей, Жусуп баш чайкап алды. Анан минтти. Токойдогу майда барат айбандар куртту жөнү жок мактай берип, ажыдаар кылып алган экен. Бар алдына келип арааны ачылып турган ажыдаар майда барат айбандар деле эмес, Токойдогу арыстанды кошо тукум курут кылып сора баштаган экен. Ошонун сыңары кечеки кулду жөнү жок мактай берип, бүгүн аны ажыдаар кылып алган окшойбуз. Жусуп кыйла чөгө түшүптүр. Бул анын атүгүл үй ичинде үңкүйө ары бери басып жүргөнүнөн эле байкалат. Акын жазуучулардын ичинен айрыкча Жусуп, Алыкул жана Узакбайларда назик сезим өтө күчтүү эле. Башкалар анча капарына албаган нерселерди булар ичинен өтө сыздап, жүрөгү менен кабыл алышат. Бул сапат алардын кемчилигинен же эрксиздигинен эмес, адамгерчиликтин эң кылдат, эң назик сезиминин күчтүүлүгүнөн. Муну күнү кечээ Түгөлбайдын оозунан уккам. Таң калам. Жусуп форточкасынын тушуна келип, чылымын дембедем соруп сыртка ыргытып, кайрадан килемдин чекеси менен стөл үстүндөгү бүтүп бараткан бөтөлкөнү көздөй басты. Революция жеңди, эркиндикти, теңдикти алдык. Эми ар кимибиз өз алыбызга, чагыбызга жараша иштеп, тынч, аман гана жашай беришибиз керек эле да. Карапайым элдин илгертен самаган ой тилеги ушу болчу да. Бирок эмне үчүн колуна амал тийген бир кездеги кулдун баласы байдын баласын эле эмес, болгондо да мага окшогон кедейдин баласына ишенбей шектене баштады. Жөн эле жеринен жаңы замандын душманы улутчул атай баштады. Мунун себеби эмнеде? Менимче кул ыраакты көрө албай атат. Бул байкоомдо мындан ары дагы Совет мамлекетине жолтоо болот жана боло берет окшойт. Жусуке, азыр бир көзүң экинчи көзүңө душман болуп турган чак. Бу сөзүңүздү өзүңүз айткан баягы эт менен челдин ортосунда жүргөндөр укса, баягы Исакеевдей сурабай этпейли түрмөгө алып кетиши мүмкүн. Сезимге ачууга алдырбаңыз. Жусуптун жини келип кетти. Мына, сенде да ошондой тардык, коркоктук турат. Эмне үчүн? Дилдеги ойду ачык айтпашыбыз керек. Эркин ойлоп, эркин сүйлөп, эркин жашайбыз деп эл революция жасаганда. А биз эмне кылып атабыз? Бурч-бурчта чындыкты сүйлөп, ал эми трибунада башканы, жалганды сүйлөп атабыз. Минтип отурсак, революцияга зыян гана кылабыз.
канчалык ачуу болбосун, чындык эл алдында айтылышы керек. Ошондо гана ишибиз алдыга жылат. Эгер Жусуке сизге трибуна берилип, оюңузду ачык айт десе, биринчи эмнени айтаар элеңиз? Андабы? Жусуп ойлуу түнөрдү. Ата теги кедей кембагал болгон деп эле кечеги кедейдин, кечеги кулдун балдарын бир кылка урунттуу кызматтарга тарта бербеш керек демекмин. Салбыраган чачын артына салбырата серпип мага бурулду. Сөздүн чыны ушунда. Бизге керектүү атүгүл акыл айтып жол көрсөтө турган кээ бир кишилердин ата теги байманап болгон үчүн эле баарын тең тапкатары жоюп салыш керек беле? Россияда интеллигенциянын гүлүн чет өлкөгө айдасак, а бизде теги бай болсо эле төбөсүнө камчы ойноттук. Мунун өзү өтө эле бир жактуулук. Ойлоп көрчү. Эзүүчүлүгү же макоолугу менен эле кээлер бай, ал эми чынчыл же калыстык үчүн эле кээлер кедей болуп калган эмес да. Алдым жуттумдук үчүн эле бай болбой, эмгекчилдиги, эртеңкисин ойлогон эс акылы менен бирөө бай болсо, экинчиси карды бир тойсо, ошого ыраазы болгон жалкоо, эптеп жан багаарлар кедей болуп кала берген. Карды бир тойгонго ыраазы болуп жүргөн жалкоо жамбактынын тегин кедей болгон үчүн эле урунттуу кызматка көтөрүшүбүз керекпи? Кулдук али канында тазалана элек неме? Эл башкарып, бизге жол көрсөтүүгө жарайбы? Жок. Өзүнчө маселе чечүүнү кой. Кайра өзүнөн акылдуу болгон үчүн мыкты кишилердин башын кесип отура берет. Ушундай капар, тап күрөшү бир жактуу болбош керек. Болбош керек. Жусуптун бул сөзүнө ичимден ынап турдум. Чыны ошо да. Ушуга байланыштуу башканы айтпайын, өзүмдүн башымдан өткөн бир окуя эсиме түштү. Жетимдик аябай мүңгүрөтүп, арып талып педтехникумга баягы жылы Оштон аран келсем, техникумдун алдында топ балдар менен турган Кыргызбай Кокойбаев деген кендирин жеген кедейдин баласы интернатта ак жака көйнөк кийип, карды тоюп калганга эле көөүп калган экен. Мени көзгөрүнө сартатап, башымдагы топумду жулуп алып, топ кылып тээп кеткени кантебестен чыгат. Ошондо тиги бекер ашкак отурган Кыргызбайдын бутунан топумду бир ак куба өспүрүм талашып алып берген эле. Кийин билсем ал орто бай адамдын баласы экен. Бул мүмкүн кимдир бирөөлөр үчүн майда бараттыр. Бирок ошо майда баратты биз майда барат деп маани бербей жүрө берип, анан бир күнү ал коомдук кагылыштарга чейин өсүп жетсечи. Ошо күнү кечинде Жусук экөөбүз шаарды көздөй жөнөдүк. Биздеги чатак силерде сүрөтчүлөрдөн кийин оңгу соңгу эле болбосо, азырынча болбойт деди Жусуп жолдо келатып. Анткени өзүңөрчө уюм болуп, ишти эми гана баштадыңар. Анын үстүнө ар кыл улуттансыңар. Бу жакшы, себеби дегенде өзүң айткандай, жаш интеллигенциянын алии бышып жетиле элек кезинде жалаң кыргыз баласы бири-биринен акыл, жол талашып, же өзүнүн жолу арбыбай, же жол бербей, биринин этегин бири тартып, бир жерде айлампа болуп тура берет окшойт. Сүрөтчүлөрдүн тизгини эртеби кечпей сенин колуңа тиет. Ошон үчүн биздин чатакты эмитен көрүп биле жүр. Кийин соңгу сабак болот. Чын эле эртең Түгөлбайдын Кең суу романына талкуу болот деп атышкан. Кел ошого, сөзсүз кел. Катуу оорукчан экенине карабай, Түгөлбай өз ишине кул катары иштеген зор мээнеткечи эле. Айрыкчанын ушул эмгекчилдигин ичимден нары суктана, нары жактыра баалачумун. Анын үстүнө экөөбүз бир жашташ курбу элек. Анан ага келбегенде кимге келем? Эртеси театрдан чыгып эле жазуучулар союзуна келдим. Союздун кичинекей залында эл көп экен. Ал укул акырын мени колтукка түртүп: "О, тетиги, арткы бурчтагы орундуктагыны тааныйсыңбы?" деди. "Жок." Ал баягы айтылуу куйручук куудул. Жүр, ошонун жанына барып отуралы. Чуко кандай сөз тапкан
кемчиликти келекелеп сатиранын отуна жаккан, эл көңүлүн тойгузуп, күлкү менен баккан белгилүү эл шайырын сыртынан угуп жүрчүмүн. Койручуктун жанында отурган Медин менен Райхан аны кеп сөзгө чакырып, анын курч сөзүнө өздөрүнүн мурч сөзүн кошуп, зал ичи утуру күлкүгө дуулдай толуп атыптыр. Талкуу башталганга 5 мүнөт калганда Өмүркул Жакишев менен сырттан Түгөлбай Сыдыкбеков кирди. Түгөлбайдын өңү керсары, саал шалпы бош, жаштайынан кендирин кескен, жетимдик жана өспүрүм кездеги илешкен катуу оору аны жаштыктын ойноок мүнөзүн басып, чоң кишидей өтө сабырдуу, салабаттуу кылып койгон. Жоомарт Мединчи Райхандай бешене жазып күлгөнүн, өтө кууланып сүйлөгөнүн көрө элекмин. Анан калса канаттуу поэзияга караганда, чынын айталы, кара сөздүн жугу оор, кечеле. Малайдаган таягын таштай салып, тоодон түшкөн чала сабат өспүрүм бүгүн батирден батирге көчүп жүрүп, жаңы замандын рухунда жаңы жашоого багыт алган, өз элинин кечээкиси менен бүгүнкүсүн бел чечип жазган үчүн жылуу кеп сөзгө арзыбай, кайра сындалып атышы аны кантип иштен сыздатпайт, ойлонтпойт. Талкуу жуп башталаарда 4-5 кишинин коштоосунда сырттан Кыргызбай Кокойбаев кирди. Маал кыйбасып президиумга өттү. Көк бөз жабылган стөл ортосунан Бакыев орун алды. Мындайды үч уктасам түшүмдө көрбөгөн мен ал укулду акырын быкынга окудум. Тиги кайдан чыга калды? Ал укул кулагыма ас деңкейди. Сен алыста жүрүп көп нерсени билбей калдың. Кыргызбай азыр жетекчи кызматта, борбордук комитетте. Муна эрге ким алып барып жүрөт? Ким алмак эле? Вагов деген таекең? Анда жыргаппыз. Кокойбаев кабагын ашкере коушуруп, кана жазмакерлерим, көп былжырабай, сөздүн тоо теерин айткыла. Эл тарыхы, жер тагдыры силердин тилиңердин учунда болсо, менин алакан учумда дегентейде суз отурду. Мени бир кезде сартатап, карды ашка кичине тоюп калганга көөп калган кечээки неме бүгүн адам тагдырын, чыгарма тагдырын чечип калганбы? Чынымды айтайын, ичимден аябай капаланып, аркыл ойго кыйла төнүп кеткен экем. Талкуунун кандайча башталганын сезбей калыптырмын. Аңгыча Койручуктун тиги арабанын четки атындай жулкунуп сүйлөгөн ким деген сөзү оюмду бөлдү. Трибунада жулкунуп Кубанычбек Маликов сүйлөп атыптыр. Кубанычбек жашынан эле чындыкты тайманбай бетке айткан, кээде ашкере чогуол, а кээде мен сыңары ойлогонун бербеген нары кычы, кээде өтө кежир кыялдуу акын эле. Анын калемдеш курдаштары трибун акын аташчу. Мына ушул трибундук үчүн Кубанычбек сыяктуу адамдар доордун жүгүн өздөрү жеке көтөрүп баратышкан мезгил баатырларындай сезишкен менен, бирок ырлары өтө эле чоркок, одоно тил менен жазылгандыктан көңүл кумарын ойготалчу эмес. Калемдештери тарабынан бул сын ачык айтылганда айрыкча Кубанычбек. Ар ким өз билгениндей жазат. Силер эле жыргатып ийдиңерби? Эгер мен чындап сындасам, тургус кылып салам, деп кужуңдап, мужуңдап, Койручук айткандай, арабанын четки атындай жулкунуп сала берчү. Кубанычбектин чындап сындасам дегени жөндөн жөн айтылган сөз эмес. Сынчыларга тийишип сүйлөчү. Сынчылар чындап сындаганда эле чыгармадан саясий айып издешчү. 30-жылдардын окурмандары ою терең, көркөмдүгү бийик чебер акын катары Касым Тыныстановду жогору баалап, башына жаздап окушчу. Анын Касым ырлары деген жыйнагын сабат ачылгандар издеп окушту го. Бирок адабий журтчулукта талкуулай келгенде эле саясий идеялык каталар ошо мыкты деп эл окуп аткан чыгармалардан чубалып чыга келчү. Мына бүгүн да кең сууну чындап сындоочулар четтен чыгып, чындап коргоочулар жок болуп атты. Кубанычбек трибунадан түшөрү менен анын ордуна башкасы чыкты. Маселени кабыргасынан койду.
Бу сен, Кубанычбек. Чындыкка келгенде улунуп, жулунуп албай, тайсалдап калат экенсиң. Түгөлбайды төбөсүнөн сылап, жакшы кыла албайсың. Тескерисинче жаман кылып аласың. Бу жерге чыккан киши чындыкты жашырбай, ток этерин айтыш керек. Түгөлбайдын Кең суу романынын 2 китебинде саясий ката арбын, автордун кулактарга жан тартып турганы байкалат. Анын молдолору, бай менен кулактары кеңеш өкмөтүнө каршы, колхоз курулушуна каршы, жеке менчикти жактайт. Автор бул каталарын мойнуна алууга тийиш. Түгөлбай алдыңкы орундукта бу сөздөрдү анча эрүүн албай, чычалабай, башын кагаздан албай, ой келди сүрөт тартып отурат. Көрө албастары ага астыртан көз салып, эмнеге чычалабайт, эмнеге күйүп пышпайт, эмнеге кыйкырып ордунан тура калбайт дегендей өкүттө өздөрүнөн өздөрү кыйналып алды артында отурушат. Ушул талкууда көп эле акын жазуучулар, адабиятчылар чыгып сүйлөдү. Алардын ар биринин сөзүн бу жерде толук айтып отурсам, сизди жадатып алам, кымбаттуу окурман. Анткени сөздөрдүн мааниси бир жактуу, бир багыттуу. Мезгил үнүнөн, анан да өтө эле сүрдүү отурган Кыргызбай Кокойбаевден чоочулап, бир дагы оратор Кең сууну актап же мактап чыга алган жок. Чала сабат өспүрүм коркпой, үркпөй 23 жашында роман жазган үчүн эңкейгенче ийилип, ага рахмат айтпай, колдон келишинче колдобой, тескерисинче кордоп атышканы, чынын айтайын, кыжырыма тийди. Алгачкы кыргыз романы катары Кең сууну мен да окурманмын. Чыгармада көркөмдүк, стилдик, композициялык мүчүлүштүк болсо болгондур. Бирок саясий же идеялык мүчүлүштүк жок болчу. Ушундан улам ордуман азыр тура калып сүйлөйүн деп, бирок жүрөк өртүм анча жетишпей аттыбы сүйлөгөн жокмун. Аңгыча Түгөлбайдын артында бир акын ордунан жулунуп туруп, президиумга кайрылды. Жолдоштор, китебине өзүнө саясий айып коюлуп атса, Жолдош Сыдыкбеков сүрөт тартып, күлүп отурат. Бу кылык үчүн тартипке чакырылабы же жокпу? Түгөлбайдын кер сары жүзүнө чок ойной түшүп, башын жерден алды. Күлүп отурбаганда эмне, ыйлап отурайынбы? Кабыз сөз болсо, анда дит коюп угаар элем. Бирок кана ошо жок. Чогулушту башкарып отурган темир кол калем учу менен үстөл тыкылдатты. Чш, жолдоштор. Трибунада сүйлөп аткан киши Кокойбаевке кайрылды. Кыргызбай Кокойбаевич, Жолдош Сыдыкбековду мына өзүңүз көрүп отурасыз. Өзүнүн оюн бербегени бир гана жагы болсо, бүгүнкү идеологияны түшүнбөгөнү экинчи жагы. Болгондо дагы опасно. Эң опасно жагы, мунун ою боюнча бир гана өзү акылдуу экен дагы, калгандарыбыз бүт саясий акылсыз экенбиз. Мына ушундай кишиге, мына ушундан кийин кандай сөз, кандай тил менен түшүндүрүүгө болот? Болбойт. Анткени түшүнбөйт, баары бир түшүнбөйт. Ошон үчүн менин мындай сунушум бар. Кең суунун 2 китебин кайрадан оңдоп жазып чыксын. Мына ушуну бүгүнкү чогулуштун токтомуна бир пункт кылып кийирип коюш керек да. Жакын аранын ичинде оңдолгон вариантын талап кылыш керек. Эгер эле антпесе, анда тиешелүү жерге жооп берсин. Түгөлбайды ушинтип бара-бара үстөмөндөп, чөгөлөтүп баратышты. Топ жарып акыйкатты жулкунуп сүйлөөчү акын жазуучулар бүгүн жокпу? Алар же шаарда жок, же атайын чакырылган эмес. Ал укул болсо, мындай жыйналыштарда чыгып сүйлөчү эмес. Суук болсо, пальтосун желбегей жамынып, ысык болсо, күрмөсүн желбегей жамынып, эң арткы орундуктардын биринде каш кабагын бузбай, унчукпай угуп отурчу дагы, анан унчукпай чыгып кетчү. Эгер эби келсе, сындалып аткан жанынан өтүп калса, аны далга акырын таптап. Баары болбогон сөз. Андан көрө унчукпай иштей берүү керек деп койчу. Зал көк түтүнгө толуп, талкуу дале улантыла берди. Түгөлбай сындала берди. Мындан мурун эле бир нече рет сындалып, биротоло бышып, көк кулак болуп бүткөндөй Түгөлбай үндөбөйт, өзүн өзү коргоп, өзүнүн оюн, айтайын дегенин
чыгып сүйлөөгө аракеттенбегенсийт. Аракеттенсе дагы ички абалы милт калып толуп, ызага буйугуп турган чагында ар бир сөзүн мадап айтып, тигилердин баарын болбосо дагы бирөө жарымын сөзү менен чаап түшүрүүгө күч кубаты жете бербегенсийт. Эмне кылуу керек? Ал киши кара болуп кала береби? Мындай учурда көздү жумуу керек дагы. Трибунага жулунуу керек. Колум өзүнөн өзү шак көтөрүлө берди. Чогулушту башкарып отурган темир кол мени ормое тиктеди. Жазуучулардын ишине сенин кандай тиешең бар дегендей тиктеди. Бирок сөз бербей коюуга анын укугу жок. Ооба, жок. Уруксатпы? Уруксат. Трибунага чыктым. Бет алдында жайнаган көздөр Москванын тарбиясыбы же жетимдиктин өжөрлүгүбү? Апка арыбай кайра кайратыма келе түштүм. Сөздү эмнеден баштоону дал ушул трибунага чыкканда ойлонууга үлгүрдүм. Сүйлөйүн деген дегеле оюмда жок эле, бирок сүйлөбөй коюуга чыдамым жетпеди. Силерди биз адам жанынын инженери деп жүрөбүз. Бу туура. Бирок чыныгы инженер адамга эле эмес, темирге да мындай мамиле жасалбайт. Бүгүнкү бул талкуу эмес эле, төө басты болуп калды. Калыс талкуу ушундай болобу? Жок. Совет мамлекетинин калыптанышы жөнүндө роман жазып берген авторго рахмат айтуунун ордуна кайраны совет мамлекетине каршы коюп отурганыбыз ушу калыстыкпы? Кең сууну мына мен окуганмын. Менин да адабиятта аздыр көптүр түшүнүгүм бар. Ошон үчүн айтарым бу. Романда эч кандай саясий ката жок. Көркөмдүк жагынан романга айып болсо болор, бирок саясий же идеялык жактан айып коюуга болбойт. Бу жөн гана кур жала. Коллективдештирүү мезгилиндеги алыскы айыл аймактарындагы тап күрөшү романда так даана көрсөтүлгөн. Деги ушул саясий ката деген сөздү көп айтат экенсиңер. Кыязы ушу сөз менен сүрдүү көрүнүп, ушу сөз менен Түгөлбайга окшогон мээнеткеч нары басмырт авторлорду коркутуп алат окшойсуңар. Ушу сөзүңөрдү жулунган мынабу Кубанычбек айтып көргүлөчү. Ай балтасын асынып, өлбөгөн жерде калсын. Ага айта албайсыңар. Алдыда турган Кубанычбек кулжуңдай жулунду. Эй ака, Кубанычбек асылбай сүйлөң, дадаңызды таанытып коёду. Отургандар дуу күлдү. Саясий ката деп коюу менен эле иш бүтпөйт. Андай болгон соң, ошол саясий катасын далилдеп берүү керек. А силер ошентесиңерби? Ошенте аласыңарбы? Жок. Анткени саясий ката, советтик адам деген сөздү тотугушча кайталоону гана билип, ал эми саясий ката кандай болоорун али өзүңөр билбейсиңер. Марксизмди билбей туруп, марксизм жөнүндө айтуунун кереги барбы? Анын сыңары тап күрөшүнүн ички илдеттерин жакшы билбей туруп, коллективдештирүү учурунан саясий айып издөөнүн кереги барбы? Кереги жок. Жаманды жакшылап жакшы, жакшыны жамандап жаман кыла албайсыңар. 5-6 демагог жаман деселе жаман болуп калбайт. Анткени автордун артында жүздөгөн, миңдеген окурмандары турат, эл турат. Демагог деген сөз катуураак угулду окшойт. Темиркул калеминин учу менен үстөлдүн тыкылдата астейдиленди. Түгөлбай, романыңды окуп чыгып, ыраазычылыгымды көчөдө айтып, көчөдө колуңду кыспай, бүгүнкүдөй зор жыйын, зор талкууда баарынан дагы жакшы жамандын көзүнчө айтып атканым жакшы болду. Баарыбызга белгилүү кыргыз романтикасы өзүңдөн башталып отурат. Кең суу атпай кыргыздын кечээкиси менен бүгүнкү турмушун чагылдырган эң алгачкы роман. Эң алгачкы саамалык кечээ эле тоодон түшүп келип, али чала сабат болуп туруп, ушундай зор чыгармага белсенип киришүү ар кимдин эле колунан келип, эрки жете бербейт. Чынын айтайын, бул чыныгы эр азаматтын иши. Романың мага жакты, элдүүлүгү менен жакты. Ыйманбайдан баштап, Калпакбаевка чейин өзүнүн тили менен сүйлөп атканы жакты. Оң каармандарың чындыкты чыркырап, таза дилден айтып турганы менен жакты.
Албетте кемчил жагы да жок эмес. Ал көркөмдүк мүчүлүштүктөр. Бул мүчүлүштүктөр закондуу көрүнүш. Анткени Түгөлбай роман жанрынын чыйырын биринчи болуп салып отурат. А биринчи болуу кыйын. Карасам Түгөлбайдын шалпыйган башы өйдө боло түшүп, сүйлө айланайын капаш сүйлө дегенсип мени карап туруптур. Акырында айтарым бу. Кең суунун 2 китебинен саясий ката таап кайрадан жаздыруунун кереги жок. Роман кийин соңу дагы басылышы мүмкүн. Ошондо автор романдагы өтө созулуп кеткен жагын кыскартып, жетпей калган жерин толуктап, дагы бир сыйра баштан аяк сыдыра карап чыгуусу керек. Болгону ушу. Сөз трибунадан эми түшө береримде залдан кимдир бирөө: Айтиев, бу сөзүңдү сүрөтчүгө айт. Адабиятка сенин кандай тиешең бар, деди. Трибунага кайра чыгып жооп берүү чычалоо болуп калат болчу. Жаакташмайга айланып кетет болчу. Ошон үчүн унчукпай барып ордума отурдум. Отургандардын көпчүлүгү мага каршы оолугуп, кимдир бирөө колун утуру көтөрүп трибунага жулунуп чыкмак болду эле. Кулагын Кокойбаевке тосо берген Темиркул анын күбүр шыбырын угаары менен үстөлүн тыкылдата өйдө болду. Жолдоштор, убакыт өтө аз калды. Сөздү ушу менен токтотсок. Эмнеге токтотобуз? Ар ким өзүнүн көңүл жакынын же коңшусун жактай берсе, анда адабияттын тагдыры эмне болот? Темеке, кайдагы бир каны кошулбаган сүрөтчүгө сөз берип, адабиятчыга эмнеге сөз бербейсиз? Айтиевди Сыдыкбеков бу жерге атайын ээрчитип келген. Темиркул калем учу менен стөлүн кайра-кайра тыкылдатып атып, залдагы дуулдакты араң басты. Жолдоштор, Кыргызбай Кокойбаевичтин убактысы аябай чектелүү экен. Адабияттан башка дагы бул кишилердин толгон тогуз иши бар. Ошон үчүн, жолдоштор, жарыш сөздү кыскартып, Кыргызбай Кокойбаевичке сөз берсек. Кокойбаев трибунага чыкпай түз эле ошо отурган жеринен өйдө болду. Жүзүнөн, кыймылынан кандайдыр бир дымак көрүнүп турду. Жолдоштор, биз дайыма бир нерсени жакшы түшүнө бербей жүрөбүз. Революция оңой олтоң эле жеңип, Совет мамлекети оңой олтоң эле келе койгон жок. Муну баарыңар жакшы билесиңер. Мындай болгон соң, мына ошо миңдеген, миллиондогон кишилердин каны менен жаралган жаш Совет мамлекетине же Совет элине кимдир бирөө көркөм чыгармасы менен же жеке жүрүш турушу менен шек келтирүүгө биз жол бербейбиз. Азыр эле сүйлөгөн жолдош Айтиев марксизмдин кредосунан сөз салып, бирок марксизмдин өзүнө каршы турушу бизди таң калтырбай койбойт. Марксизм, ленинизм бизди кыраакы болууга үйрөтөт, үндөйт. Мындай болгон соң, ким оюна келгенин сүйлөп же жаза берүүгө укугу барбы? Жок. Сыдыкбековдун китебинде саясий ката жок деп Айтиев азыр өтө эле ишенимдүү айтты. Бул сөз биздин такыр душманыбыз жок деген сөз менен эле барабар. Айтиевдин тилине кирип, душманыбыз жок деп кыраакылыкты унутуп, бейгам жүрө берсек, эмне болот, жолдоштор? Ички жана тышкы душмандарыбыз эртең эле мойнубузга сыйыртма кыргытат. Ушу жөнөкөй нерсени түшүндүрүүнүн кереги барбы, жолдоштор? Жок. Сыдыкбековдун молдо менен манаттары жекеликти самап, колхозго каршы сүйлөп атат. Аларды минтип сүйлөтүп аткан ким? Сыдыкбеков. Кана биздин большевиктик кыраакылыгыбыз. Сыдыкбековдун оюна койсо, колхоздорду бүт таратып, непти кайрадан ачкысы бар. Неп бу, жолдоштор? Капиталисттердики, а биз коммунизмге бет алган социализм өлкөсүндө жашап атабыз. Ушуну түшүнбөйсүңөрбү? Баарынан дагы, жолдоштор, бүгүнкү күндүн талабына такыр каршы турган, мына ушундай чыгарманы аябай коргоого алган Айтиевди кандай түшүнсөк болот? Жолдош Айтиев, туруңуз ордуңуздан. Эмне үчүн турам? Бир кезде жакалаганымдын өчүн алып атат. Ушул ой башыма келе түштү. Аңча жанымда отурган Райхан жан алы калбай шыбырады. Теңелбе, Кокой, туруп кой. Куйкам 40 жеринен курушуп ордуман турдум. Сизди биз окусун, чокусун деп каражат бөлүп Москвага окууга жиберсек, сиз кайра бизге душман болуп келгениңиз кандай? Акылым, ачуумду башкара албай кетти.
Жолдош Кокойбаев, ойлоп сүйлөңүз. Эки ортодо опулдай калем учу менен үстөлүн каккан Темиркул тигиге жагынмака доңуз айбат кылды. Айтиев унчукпай сөздү угуш керек. Эч ким каяш айтпаган, айтууга даабаган Кокойбаевке ойлоп сүйлөңүз деген сөз ооз кургандай эле болду. Бирок муну ал жүзүнөн билгизбеди. Дагы баягы калыбында нары сүрдүү, нары дымактуу турду. Сыдыкбековдун Кең суу романын же түшүнбөй актап атасыз, же түшүнүп туруп атайын актап атасыз. Экөөнүн бирөө. Менимче түшүнүп туруп актап атасыз. Буга мен көбүрөөк ишенем. Анткени өткөндө само дилиңизден, бүгүнкү сөзүңүздөн байкалып турат. Безобразие, отуруңуз. Катуу кагуу жеп отуруп калдым. Моунум калчылдап, демим кысылып кетти. Учурунда айтылбаса сөздүн атасы өлөт дейт. Эмне үчүн сөзүнө сөз айтпай отуруп алдым? Эмне үчүн? Жаным жай албай, ордумдан азыр ыргып туруп, ким экенине карабай, ата жотосуна жеткире сөгүп чыгып кетким келип, ушуну ичимден самап, чыңалып өрттөнүп турдум. Бирок өзүмдү тыйдым. Чычалоо, итиреңдөө, сөгүшүү бул жеңил баа кишинин иши. Ачуума алдырбас үчүн адатымча ичимден жүзгө чейин санай баштадым. Жанымды карасам алыкул жок. Мындай учурда ал чыдабай, нервин коротпой, асте чыгып кетчү. Азыр дагы чыгып кетиптир. Түгөлбайдын башы кайрадан төмөн шылкыйып, көздөрүнө кан толуп, тилин тишине катып, нымтырап сүрөт тартмыш болуп отурат. Мени кагып отургузган Кыргызбай Кокойбаев эми жумшара сүйлөдү. Отургандарга уназалуу кайрылды. Ушунун баары тең саясий сокурчулук, жолдоштор. Саясий кыраакы болууга дайыма астейдил болуу, бул айрыкча чыгармачыл кишилердин милдети. Муну мезгил өзү талап кылып отурат. Троцкизм жоюлуп, өзү өлкөдөн айдалып салынса дагы, анын таасири эмдигиче арабыздан байкала калып жүрөт. Исакеев, Тыныстанов, Белоцкий, Орозбеков, Айтматов, Абдрахманов, Жолдошев сыяктуулар кече эле бизге үлгү жүргөн ак жүрөк коммунисттер болсо, бүгүн алардын бети ачылып отурат. Демек, Жолдош Сталин башында турган биздин партиянын бүгүнкү багыты, бүгүнкү астейдилдиги бизге дайыма сабак болууга тийиш. Деги ушу тап күрөшүн марксисттик позициядан билбей туруп, тап күрөшү жөнүндө жазуунун кереги барбы? Жок. Эмне үчүн эмгиче малчы Кызыл чачы жөнүндө роман жок? Жолдош Сыдыкбеков кайдагы бир жалкоо Иманбайды жазбай, алдыңкы Кызыл чачы жөнүндө жазбайсыңбы? Болду, жолдоштор. Мындан ары ар ким өз оюна келгенин жаза берүүнү токтотуубуз керек. Советтик адабият базар бардак болбош керек. Ошон үчүн мындан ары эмнени жазып, эмнени коюш экени жөнүндө бизден заказ алып, мына ошо заказ боюнча жазуу керек. Мындай заказдарга Кубанычбек кыйын эле деп калды кимдир бирөө. Кубанычбек кулжуңдай ордунан жулунуп турду. Темиркул, булар тартипке чакырылабы же жокпу? Темиркул адатынча опулдай көчүк күйшөп, калем учу менен үстөлдү күлдөттү. Жолдоштор, мына ушундай чуулуу чогулуш бир мезгилге чейин созулду. Чогулуштан кийин Түгөлбайдын жанына эч ким жолобой, бир эле мен калыпмын. Мындай көрүнүшкө Түгөлбай анча капаланбады, чөкпөдү. Көктүгүнө салып Кең суунун экинчи китебин жазбады. Түгөлбайдын жанына эч ким жолобой, бир эле мен калыпмын. Мындай көрүнүшкө Түгөлбай анча капаланбады, чөкпөдү. Көктүгүнө салып Кең суунун экинчи китебин жазбады. Аялынын жакында эле алган пальтосун арзан баага сатып, жол кире кылып, жаңы роман жазмакка Москва алдындагы жазуучулардын Малиевка үйүнө жөнөп кетти. Жаман камерадагы жаман керебетте тоголонуп жаткан Касым учурашып атып, алаканына сала койгон Жусуп Абдрахмановдун бир бүктөн барагын көзүнө кармады. СССРдин прокурору Жолдош Вышинскийге жана ички иштер эл комиссары Жолдош Эжовко Фрунзедеги НКВДнын түрмөсүндө жаткан Жусуп Абдрахмановдон арыз. 37-жылдын 4 апрелинде Оренбург НКВДсы тарабынан камакка алынып,
Зеликман деген тергөөчү мени суракка алды. Ал мени закондун чегинен туруп тергөөгө албай, адам чыдагыс ыкмалар менен кыйнап, алдын ала суроо жообу жазылып даярдалган сурак токтомуна кол коюп берүүмдү өтүнүп, зордук менен күч колдонду. Сурак токтомуна мени Евдокимов менен Бөкөевгө таасирленген троцкист катары күнөөлөп, кыргыз жеринде эле эмес, Куйбышевде жана Оренбургда улутчул контрреволюциялык иштерди жүргүзгөн деген айыпты коюшту. Мунун баары жалган. Эч кандай контрреволюциячыл топко же уюмдарга кирген эмесмин жана кирбейм. Менден тышкары ушул эле сурак токтомдо бир топ кишилердин аты жөнү жүрөт. Аларды контрреволюциячылар деп мени айттырып, жалган жеримен күбөлөндүрүп койгон. Чынында мен аларды өмүрүмдө билмек түгүл көргөн эмесмин. Ошон үчүн сурак токтомуна зордук коюлган менин күбө колум жараксыз деп табылсын. Бул бир. Экинчиси, Совет мамлекетине жакшылыктан башка эч жаман оюм жок жана болгон эмес. Ошон үчүн эгер социализм өлкөсүндө чын дили менен иштеп бере турган коммунисттер керек десеңер, анда мен жана мен сыяктуулардын өмүрүн сактап калгыла. А эгер эле андай болбосо, анда айлаганча башта бир өлүм. Бирок ошо өлүмдүн эрте келиши жана кур жалаа менен келиши мени өтө өкүндүрөт. Коммунисттик саламым менен Жусуп Абдрахманов. Бул өзүнчө бир баракта экен. Экинчи баракта мындай деп жазылыптыр. Кагылайын касы, кайрат кыл. Бутуң шишип, ашказан ооруңдун ачылып кеткенине байланыштуу Лоцмановдун атына жазган арызың эске алынып, сени ооруканага чыгарганы жатышыптыр. Ылайым эле айык жана экинчи бул түрмөгө түшө көрбө. Өзүңдүн ак экениң жөнүндө түрмөдөн чыгаарың менен мен сыяктуу Вышинскийдин же Сталиндин атына арыз жазып, меники менен почтага салып жибер. Анда эмесе азырынча кош курбум. Башка салганын көрөрбүз. Эң негизгиси кайрат кылышыбыз керек. Чындык үчүн көз жумганча күрөшүшүбүз керек. Касымды ооруканага чыгаруу маселеси тийиштүү жерлерде оң чечилип калганы менен, бирок Москвада суралып жаткан Бухарин акталбай атууга кеткенине байланыштуу иш кайра тескери чечилип токтоп калды. Бухариндин атылышы Орозбеков, Тыныстанов, Исакеев, Блоцкий сыяктуу республиканын белдүү ишмерлерине өтө катуу тийди. Анткени Бухарин 17-чи съезд болоор алдында Орто Азияга келгенде ушулар менен жолуккан болчу. Ошентип Касым түрмөдөн чыкпай, Жусуп Абдрахмановдун каты Москвага жөнөтүлбөй калды. Зордук зомбулук күн сайын түрмөдө күчөй берди. Камактагылар түрмөнүн короосуна чыкканда бири-бири менен сүйлөшүүгө мурун укуктуу болсо, азыр ага дагы тыюу салынды. Адамдан айла качып кутулбайт экен го. Мындай болгон соң, эми алар бири-бири менен дубал боорун тыкылдатып, ошо тыкылдаган үндүн ыргагына карап, маани улоону, бири-бирине кабар айтууну үйрөнүп алышты. Мына Касымдын дубалы кайрадан тыкылдады. Бул тыкылдактын ээси Абдыкадыр Орозбеков. Ал дагы Касымга окшоп, мына бул дубалдын аркы бетинде колу буту сынып томолонуп жатат. Касым кулагын төшөп, тыкылдак кайрадан башталды. Касым Ежов кызматынан алыныптыр. Кудай жалгап бошойбузго? Өмүр таттуу Касымдын сүлдөрү кеткен иреңинде кайрадан жашоо үмүтү пайда болду. Биринчи иретте балдарын, аялын, туугандарын көргүсү келди. Бирок кара туман аны үй бүлөсүнөн эле эмес, элинен, жеринен ибак бөлүп алып, аларды биротоло көргүс кылып, төрт тарабынан каптап калган эле. Ежовдун кызматынан алынышы анын ордуна кызматка келген Бериядан башка эч кимге жакшылык же жеңилдик алып келген жок. Тескерисинче, Лоцманов сыяктуу Ежовдун жерлердеги балта чабаарлары өздөрүнүн айыбы ачылып калбас үчүн сурак токтому жалган суроо жооп менен толтурулган камактагыларды тезирээк көзүн тазалоого шашылып атышты. Кыргыз Советтик социалисттик республикасынын НКВДсынын тройкасынын токтомдору менен камакка алынган Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Жусуп Абдрахманов, Курман Камбаров жана башкалар
38 жылдын 5 ноябрында эң жогорку жаза атууга өкүм кылынды. Чайыттай ачык көк асман алдында көөдөй кара түн жамынган шаар терең уйкуда жатты. Кечеги жаандан кийинки түрмөдүн тегерегиндеги төөнүн көзүндөй жылтыраган майда көлчүктөр кеч күздүн суугуна, айрыкча түнкү суугуна кожурай тоңуп, сөйкө жалбырактарын эбак күйгөн сопол тал теректер түнкү желге кожурай ыргалып турду. Ноябрдын 6-сында түнкү саат 4-тө түрмөнүн коросунда кыймыл эмнегедир эрте кирип, бир топ формачан кишилер пайда болду. Түрмөнүн анча жарык эмес бүүрүл тарткан кууш коридоруна мылтыкчан 2 жоокер кирип, бири коридордун тээ бүтө бериш башына, экинчиси аягына келип турду. Бир кишилик жаман камеранын эшиги адаттагыдай демите шарак-шурак ачылбай, бул ирет акырын ачылды. Чандыры салаңдаган, муруту балтадай полковник жана аны ээрчип баягы Касымга тааныш Желдет кирди. Касым шып диктеп караңгы камерада ойго жаткан эле. Эшик ачылаары менен ордунан туруп, керебетине отурду. Уйку көрбөгөнгө көз кычыктары кызарып, сакал мурут аябай өсүп, жаак эттери ого бетер шимирле түшкөн. Ушинтип бүлөөсү менен коштошо албай калабы? Кош, жакшы калгыла деп, жок дегенде өз колу менен 2 ооз сөз жазып калтырууга дагы мүмкүнчүлүк беришпеди го. Желдет ага жумшак унчукту. Кананда кийиниңиз. Кончу кесилген өтүгүнүн ичинен пайпагын алып, бал чая шишиген сол бутуна оң колу менен эптеп кие баштады. Сол колу эбак эле иштен чыккан. Күнүнө эрте менен ушинтип эптеп кийинчү. А бүгүн акыркысы. Азыр аны өлүмгө эмес, тойго алып баратышкансып, өзүн өзү аябай аспиеттеп, камырабай кийинип атышы Желдетти таң калтырды. Айтса Желдет аны тээ алгачкы сурак күндөр эле жактырып калган болчу. Бирок бул жылуу сезимин сөзү түгүл, көзү менен дагы билдирчү эмес, айталчу эмес. Тергөөчүнүн буйругу боюнча гана ага кара күч колдонгону болбосо, аны аячуу, чыдамкайлыгына, туруктуулугуна баа берчү. Күнүнө мынабу жаман керебеттен тоголоно жөрмөлөп, араң туруп, араң кийинчү. Бүгүн эч жери оорубаган, суу кишиче, чыкыя кийинип, керебеттин кырын келтире шашпай жасалгалап, анан темир керегелүү кичине терезенин жанына келип, ойлуу токтой калды. Короздор биринин артынан бири жарыша кыйкырып, чыгыш тараптан таңгылай батып калган экен. Тирүүлүккө моокуму канбай, көктү мостое тиктеп, балбылдап күйүп турган жалгыз жылдызды көрдү. Нечен кылым, нечен муундарды бу дүйнөдөн узатып жана тосуп алып турган бул жылдыз кезекти эми Касымга ыйгарып, бу түбү тешик тар дүйнөдөн армандуу кетип аткан биринчиси же акыркысы эмессиң сен. Кантеле, жолуң ошол, бара кой дегендей муздак жымыңдады. Касым Кудайга ишенчү. Кудай, алдыңда акмын деди ичинен. Бу жалганда эч кимге жалган айтып жамандык кылбадым. Карызым да, аласам да жок. Кананда даярсыңбы? Бул үн Касымдын оюн бузду. Бери бурулду. Күнүнө эртели кеч тамактанган жаман үстөлүнүн үстүндө закускасы менен бир стакан арак турганын көрдү. Өлүмгө аттанар алдында оозанчуу бул ырыскыны түрмө кызматкери азыр эле коюп кеткен болчу. Кананда буга караңыз дегендей полковник Касымды карап, үстөл үстүнө кол жаңсады. Касым үстөлгө көңүл кош тиктеди. Рахмат, андан көрө мага бир чыны суу бергилечи. Касым бир чыны сууну кош колдоп кармап турду. Акыркы чер суум, Акыркы чер суум башка жерде эмес, ушу түрмөдө буйрган экен, Сууну шашылбай жутуп, анан полковниктин алдына түштү. Бисмилла. Баштагы бир өлүмдү татыктуу тос. Дабдырап калба. Кудай, аягына чейин мага күч кубат бер. Коридорго чыкты. Абдыкадыр Орозбековду замбилге салып көтөрүп баратышыптыр. Тергөө учурунда катуу тепки жеген Орозбеков Касымдын дубалын тыкылдатып сүйлөшүүгө да алы келбей калган.
тигине Жусуп Абдрахмановду дагы замбилге салып, камерасынан алып чыгышты. Аны кийинки күндөрү Касымды сурак алган, камчысынан кан тамган, дөөгүр тергеп аткан айтууда сурак учурунда Жусуп аны тамагынан алып басып жыгылыптыр. Ушундан кийин ал дагы катуу тепкиленген, колу буту сынган, кууш коридордон түрмөнүн короосуна чыкчу эшиктин жанында турган мылтыкчан желдеттин жанына келгенде Касымды токтотуп, колдорун артына бурап байлашты. Айрыкча кол артына байланганда жүрөгүнүн кайсы бир талуу жери тыздей түшкөнсүп, ичинен Касым оор муң канып алды. Өлүмдөн ким коркпойт? Тирүү пенде бүт эле коркот. Бирок бу коркунучту Касым акылы менен жеңип турду. Баштагы бир өлүмдү татыктуу тос, дабдырап калба. Кудай, аягына чейин мага күч кубат бер. Касымдын солк этпеген жүзүнөн баятан бери көзүн албаган желдет аны ушунчалык урматтаган үн менен асте шыбырап: "Жүрүңүз" деди. Касым сыртка чыкты. Өлүм жакындаган сайын өмүрдүн ушунчалык кымбат экенин ашкере сезе баштады. Өтүп бараткан ар бир мүнөтү, ар бир жылга татып аткансыды. Эгер тагдыр жазып тайып, ага дагы бир күн өмүр буйрса, Кудай ага 100 жыл өмүр ыйгаргандай эле ыраазы болор эле. Касым сыртка чыкты. Түрмөнүн туюк дубалында 7-8 киши катар тизилип, алардын катарындагы Абдыкадыр менен Жусуп буту менен турууга аракеттенип, бирок тура албай атыптыр. Касым алардын жанына барып турду. Бир четтен баарынын көздөрүн ак мата менен таңа башташты. Эки аяктуу айбан" деди Жусуп Касымды коштоп келген желдетке. "Бизди тургузуп, Касымга жөлөп кой, өлүмдү жатып тоспой, туруп тосолу." Желдет алардын көздөрүн таңып, экөөнү Касымдын эки тарабына эптеп жөлөп коюшту. Түрмөнүн ичинен 10 чакты мылтыкчан чыкты. Короодо отурган 4 мотоцикл 4-төө бир учурда татырата от алдырып, мылтыктын үнү угулбас үчүн атайын ушинтишчү. Мылтыктар кезелди. Жусуп түзөлө берип кекене кыйкырды: "Кулдун тукумдары, элдин мыкты уулдарын минтип, кур жалаа менен кырып отурсаңар, социализмди бүт дүйнөдө эмес, бир өлкөдө да кура албайсыңар." Эгерде мылтыктар удаа атылды. Касым маңдайынын ысый түшкөнүн гана сезбесе, башка эч нерсе сезбеди. Эки кашынын ортосуна тийген октун оймоктой орду саамга кубара түшүп, анан шүүшүңдөгөн кан чага келди. Сиздер белгилүү жазуучу Көчкөн Сактановдун "Маркумдар үнү" романын угуп жатасыздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.